Ассаламу алейкум, урматтуу биздин телекөрүүчүлөр. Кайрадан жаргылчак берүүсүндө сиздер менен амандашып жатканыңызга чын жүрөгүбүздөн кубанычтабыз. Албетте бүгүнкү 2,5 саат бою эфирде сиздердин кызматыңыздарда мен Абайнур Большевиков, ошондой эле кесиптешим Маратбек Акимбек уулу болмокчу. Буюрса, Марат экөөбүз алдыга сонун максатты койдук. Бүгүнкү ушул жаргылчакка коюп аткан темабызды толук кандуу телекөрүүчүлөргө жеткиликтүү кылып ачып берүүгө. Мына ошонун үстүндө аракетти кылмакчыбыз. Андыктан сиздердин дагы жардамыңыздар керек. Бизге байланышка чыгып, келген коногубузга ошондой эле тема боюнча сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Биз кесиптешим экөөбүз сиздер менен 21:30га чейин түз эфирде иштемекчибиз. Андыктан экран алдындагы телефондорго байланышып, сиздер бизге суроого же болбосо сунушуңуздар берсеңиздер болот. Сиздер дагы бизден талкууга кошулуп, алдыда конок келет. Мына ушул конокко дагы өзүңүздөр түшүнбөгөн же болбосо билбеген сурооңуздарды берип, биздин талкууга түздөн түз кошулсаңыздар болот. Көрсөтүүнүн башында эле айтып өтөлү, Марат, Бизди көрө албай жаткан телекөрүүчүлөрүбүз боло турган болсо, бизди Oshprim Chekit KG сайтына кирсеңиздер, мына ошол жерден табасыздар. Oshprim Chekit KG сайтына кирип, түз обо деген бөлүкчө бар. Мына ошол түз обону бассаңыздар эле биз онлайн түрүндө дагы сиздер менен көрүшөбүз жана сиздердин бул жака суроо узатууга да мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Ал үчүн мени Facebook баракчасынан Абайнур Большевиков деп менин фамилия атымды жазсаңыздар, Facebooктан чыгам. Мына ошол жерге суроо калтырсаңыздар, мен сурооңуздарды келген коногубузга узатып, болушунча сиздерге так туура жоопту алып бергенге аракет кылмакчымын. Ал эми бизди социал тармактарда Oshprim TV деп таба аласыздар. YouTube каналында Oshprim TV деп ушул телеберүүнү толук турдө көрсөңүздөр болот. Марат, бүгүн биз эмнени тема кылабыз, телекөрүүчүлөргө жарыя кылалы? Бүгүн биз Ош шаарындагы жылуулук камсыздоо ишканасынын ишмердүүлүгү тууралуу кеп кылабыз. Мен ойлойм, бул Ош шаарындагы тургундарга, Ош шаарынын өзгөчө жашап, ушул шаардын тургундарына өзгөчө актуалдуу, өзгөчө керектүү ойлойм. Мен ушул программанын жүрүшүндө телекөрүүчүлөр дагы талкууга кошулуп, ушул келген коноктон дагы бизден дагы көбүрөөк суроо берет деп күтүп турам. Өткөнкү берүүдө мындан 2 күн мурун чыккан, аны тагыраак айтканда 14 февраль күнү чыккан биздин берүүбүздө дал ошол жылуулук электр борбору ишканасынын ишмердүүлүгү туурасында, алардын аткарып жаткан иштери туурасында ушундай сүйлөшкөн болчубуз. Мына ошол убакта биздин телекөрүүчүлөрүбүз көп байланышка чыгышып, көбүнчө ушул жылуулук камсыздоо мекемесине байланышкан суроолорду узатып калышканда, мына ошондо бизге ой келген, биз ушул телекөрүүчүлөрдүн бул жаатта дагы көйгөйү көп экен. Келди ошону алып чыгалы деп туруп, бүгүнкү эфирде мына ошентип жалпы Oshprim телеканалынын жалпы жамааты кеңешип туруп, мына ошол теманы сиздердин талкууңуздарга коюп, ошого бир тактык киргизели деген аракетте турабыз. Буюрса 2,5 саат бою болушунча бир жакшы маалымат кылып бере алабыз, Буюрса, өзгөчө кырдаалдар министрлиги Кыргыз гидрометеорология агенттиги менен бирге алдыдагы күндөргө эскертүү берип жатат. Ошол аба ырайынын кескин катаалдашы тууралуу. Мына ошол биз көтөрүп аткан тема дагы өтө актуалдуулугун көрсөтүп, ошол күндүн темасы экенин айгинелейт. Кесиптеш, азыр алдыбызда аба ырайы жакшы буруп өттүң. Жакшы буруп өттүң. Кыргыз гидромет эскертип атат. Демек, аба ырайы начарлап кетиши мүмкүн, же болбосо суук болуп кетиши мүмкүн. Андыктан биринчиден жылуулук тармагында көйгөй болсо, экинчиден эртеңки күнү кандай болуп жатат деп биздин телекөрүүчүлөр да күтүп атса керек. Аба ырайы кандай болуп атат экен, Ош шаарында дүркүрөгөн базарыбыз кандай болуп атат экен, андагы баалар деп, ошондой эле чөнтөгүбүздөгү башка элдин ошо акча бириктери болсо, алардын бизге сомго болгон куну кандай болуп атат экен деп телекөрүүчүлөрүбүз күтүп атса керек. Ошолорго биз маалымат бере кетели кыскача. Андан ары кайрадан түз эфирде берүүбүздү атабыз. Тема боюнча болушунча сурооңуздарды даярдап туруңуздар, келиңиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Oshprim телеканалынын түз эфиринде жаргылчак берүүсүнө күбө болуп жатасыздар. Ал эми Oshprimге жаңы гана кошулган телекөрүүчүлөргө айта кетерим, биз жаргылчак берүүсүнүн бүгүнкү эфиринде Ош жылуулук камсыздоо ишканасынын ишмердүүлүгү тууралуу талкуу кылмакчыбыз. Андыктан бизге кошулуңуздар. Ушул нерсе боюнча тактоо киргизип кетели, Марат. Ош шаарынын жылуулук менен 2 ишкана камсыз кылат, Биринчиси ошол Ош жылуулук электр борбору болсо, экинчиси жылуулук камсыздоо борбору, Мына ушул 2 ишкана Ошту башкача айтканда ошо жылуулук менен камсыздоодо 2ге бөлүп алган. Биринчиси Ош жылуулук электр борбору Масалиева
көчөсү, Ленина көчөсү, ошондой эле Курманжандатка көчөсүн, ошол Курманжандатка Ленина, Масалиева көчөлөрүнүн ошол эки чет жагындагы үйлөрдү жылуулук менен камсыздай турган болсо, ал эми башка жактарды, башка мисалы Актиле кичи району, мисалы, андан бери келсек Кулатов кичи району, андан бери дагы келе жаткан болсок, дагы кайсыл аймактар бар, мисалы, Гелогородок, социалдык объектилер, Фрунзенский, айтор ушул сыяктуу кичи райондорду жылуулук камсыздоо ишканасы ушундай өзү мойнуна алган экен жүктү. Мына ошолор бүгүнкү күндө жылуулук менен болушунча камсыз кылып атышат. Бирок ошол камсыз кылуусу кайсыл бир деңгээлде тургундардын нааразычылыгын жаратып атат. Анткени өткөнкү бизге чыккан байланыштардан дагы ошондой эле бүгүнкү биз өзүбүз чыгып, элдер менен сүйлөшүп, баарлашып, алардан сурамжылоо көрсөтүп, сурамжылоо жүргүзгөнүбүздөн дагы бул нерсеге болгон, бул ишканага болгон баягыдай өздөрүнүн тургундардын ичи чыкпастыгы байкалды. Кесиптеш, ушул биз талкуу кылып жаткан ишкананын 78 отказаны бар экен. Шаар аймагында алардын 17 электр тогу менен, ал эми калган 61 көмүр менен жылытылат экен. Шаарда негизи эле муниципалдык ишкана 35 мектепти, 23 балдар бакчасын, 8 медицина мекемесин, мындан сырткары 9 жогорку окуу жайды, 2 кесиптик лицейди жана 7 административдик мекемени, 3 китепкананы жылуулук менен камсыз кылат экен. Бул мындай шаардын тургундарынан сырткары мамлекеттик ишканалар гана. Ал эми шаар тургундарынан 12569 абонент бар экен ушул күндө. Ошол күндө, ошол биз бүгүнкү талкуулап аткан ишкананын карамагындагы гана абоненттер. Балким бүгүнкү күндө будан көбөйүп жатышы мүмкүн, ошол жылуулукка кошулуп аткандардын саны, аны буюрса ошол коногубуздан дагы тактап, канча абонент бар жана ошолорду кандай биз камсыз кылып атабыз, так жооп алып беребиз. Мындан сырткары менин колумда 2016 жылдын 10 ноябрындагы бир маалымат турат. 10 ноябрь 2016 жылы чыккан экен. Ош шаарында быйыл 109 батир жылуулук системасына кошулду деген. Ошол бүгүнкү күндө ошол жылуулук камсыздоо ишканасынын башчысы Беделбай Кадырбердиев ошол өзү ушундай маалымат билдирген экен. Демек, кошулуп атат. Ошонун эле ичинде кайра ошол жылуулугуңар толук жетпей атат деп, анан баш тарткысы келип аткан биздин абоненттер дагы толтура десек болот. Эмнеге ушундай көйгөй жаралып атат десек, бүгүнкү күндө кайсы бир аймактарда жылуулук берүүчү ошол отказандар дейбизби, жакшы тартипте иштей албай атат. Кайсы аймактарда чындыгында бул маселе жакшы десек болот. Үйүнө барсаң жылуу, мисалы кайсы бир мекемеге барсаң деле, мисалы социалдык мекемелердин көпчүлүгү эле жакшы эле жылуулук алып атат. Бирок жеке тургундарда бул маселе оор. Ошол нерсени биз бүгүн тактоо киргизип алсак, биз бүгүнкү талкуулап аткан маселеде өзгөчө тургундар, алдагы сааттарда тургундар менимче байланышка көп чыгат. СМС билдирүүлөр да калтырышы мүмкүн. Себеп дегенде биз өзүңүз айткандай ушул журналисттер менен иликтөө жүргүзгөндө деле, ушул сурамжылоо жүргүзгөндө деле баарына тегиз жылуулук жеткен эместиги мындай аныкталып отурат. Бул албетте жөнөкөй шаар тургундарынын жылуулугу. Ал эми жогоруда айтылган мамлекеттик, муниципалдык, социалдык объекттерде жылуулук жакшы десек болот. Бүгүн биз кесиптештер менен социалдык объекттерде бир катар жөнөкөй тургундардын үйлөрүнө чейин барып көрдүк, көп болдук. Бул көйгөйдүн келип чыгышы дагы бир маселе бар экен да. Мен байкашымча ушул абоненттердин 3төн 1 бөлүгүн, же болбосо 3төн 1 бөлүгүнөн көбүрөөк боло турган болсо, бир 40%-ын электр тогу менен жылыткан отказандар бар. Мына ошол отказандарда жылуулук кээ бирде мындай аз болуп, свет өчүп, электр жарыгы өчүп калганда, таптакыр эле өчүп калган учурлар болот экен. Бул жаатта жылуулук камсыздоо ишканасы өзү да ушул жаккан электр тогун төлөй албай келүүдө. Азыркы бүгүнкү күнгө алынган маалыматка караганда, Ош шаардык жылуулук камсыздоо ишканасы 62 миллион сом электр энергиясына карызы бар экендиги аныкталган экен. Бул албетте ошол отказандардын айынан болот. Отказандардын айынан ушул шаардыктарга ушул жылуулук берүүдөгү болгон карыз.
чындыгында жакшы маалымат экен. Буюрса мына ушулар эмнеге электр энергиясына ушунчалык көп карызга кирип кеткенге чейин болуп аткан болсо, өзүн өзү актай аткан болсо, анда эмнеге электр энергиясына дагы деле жүрөбүз деген суроону берсек жакшы болчу да экен. Азыр болсо бизде кезек Күн Тарак түрмөгүнө келип калды. Мына ушул Күн Тарак түрмөгүндө бүгүн кандай өлкөбүздө, дүйнөдө кандай бир жакшы даталуу окуялар болгон экен, кандай бир белгилүү инсандар төрөлгөн экен, кандай жеңиштер болгон экен, кандай кыйынчылыктар болгон экен, мына ушул Күн Тарак түрмөгүнөн таанышасыздар дагы. Андан ары кайрадан түз эфирде берүүбүздү улантабыз. Сиздер Ош Фильм телеканалынын түз эфиринде жаргылчак берүүсүн көрүп атасыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Ош шаарындагы жылуулук камсыздоо борборунун ишмердүүлүгү туурасында сөз кылып атабыз. Буюрса, мына ушул берүүгө атайын аталган ишкананын жетекчисинин орун басары келип маек куруу үчүн чакырылган. Ошондой эле бул ишкананын жетекчисин чакырган элек, өзү негизи жетекчиси келип жакшы жетекчи катары маалымат берет десек, бирок жетекчиси Бишкекке кетип атам деген бир жөн айтты. Кайсыл деңгээлде чындык экенин мен так биле албадым. Айтор келе албады. Ошондой эле өзүнүн орун басарын жиберүүнү айтты. Биз ага макул болдук. Айла жок. Эмне кылабыз? Жетекчилерибиз Бишкекке кетип атса. Ошондой эле дагы бир маселе, буюрса, мына ушул жерде өтө чоң цифралар көрсөтүлүп турат, Марат. Өтө чоң цифралар оңдоп түзөө иштерине, ошол отун сууну камдоо иштерине, ошондой эле баягы көмүрлөрдү алынган ошол жагылуучу отундарды сактоочу атайын баягыдай бастырмаларды куруу жааттарына өтө эле чоң суммадагы акчалар коротулуптур. Бирок ошол суммадагы акчалар коротулгандыгына жараша такыр иш болгон жок деп айтыш кыйын, бирок кайсы бир деңгээлде иш болду, жакшы. Бирок жаман деген да жактар бар да. Ушунча акча кетиргенден эмнеге биз ошол айтылган планды, алдыга коюлган максатты эмнеге толук түрдө аткара албай атабыз? Же балким бул нерсе болбой турган нерсе, мүмкүн эмес нерсеби деген дагы суроо туулуп атат менде. Мына ушул сөзүңүзгө улай кесиптеш, жаз айларында мартта ошол ишкананын мурунку жетекчисине кылмыш иши козголгон. Сиз дагы жакшы билсеңиз керек кесиптеш. Ошол Рысбек Нурдиновго ошол коррупция бир энеси боюнча ошол тендерлерден кандайдыр бир жардам бердим, ошол тендерде кайсы бир компанияга мындай бир тарттым, сизге утушка себепчи болдум дегендей бир мааниде ошол 600 миңден ашык акчаны алып жаткан жерден кармалган. Бул албетте андан кийинки, мындан кийин дагы коюлган жетекчисине дагы улуттук улуттук коопсуздук кызматы ал кишиге дагы кылмыш ишин козгоп, ушул жай айлардан бери эле ушул ызы чуусу бүтпөй келатат. Мен ойлойм ушул эфирде келген, бул жерде бир чоң суроо бар, келген коноктон дагы мен ойлойм бул нерселердин мындай бир ачыгын эле мындай сурап сүрүштүрүп алабыз. Алда көп нерселер бизде мындай бир кызыктырчу нерселер. Демек эфир кызык экен. Эфир кызык. Демек эфир кызык экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир сыр айтып өтөлү. Сиздер бизге байланышка чыксаңыздар болот. Ал үчүн экран алдында телефон номерлери жазылып турат. 0551 коду менен 370077, ошондой эле 03222 коду менен 56355 телефон номерлери сиздердин кызматыңыздарда. Мындан сырткары ушул телекөрүүчүлөргө дагы да жеткиликтүүрөөк бололу деп туруп биз атайын алдыбызга ноутбук коюп, мен өзүмдүн Facebook'та баракчамды ачып койдум. Мына ошол жерге сурооңуздарды Абай Нур Большевиков деп менин фамилия атымды жазсаңыздар, Facebook'тан таба аласыздар. Мына ошол жерге сурооңуздарды калтырсаңыздар, мен сөзсүз түрдө жооп алып берүүгө аракетти кылабыз. Мындан тышкары сиздерди көрүп тургандай экран алдындагы телефондор сиздер менен бизде байланыштырат. Түзүүгө суроо берип, ушул коноктон түз жооп алууга сиздерде мүмкүнчүлүк бар. Ал эми бул берүүнү көрө албай калгандарга YouTube каналдан Ош Фильм ТВ деп тапсаңыздар болот. Ош Фильм телеканалы десе эле биздин баардык бүгүнкү жаргылчак, эртең мененки таң нуру, андан кийинки дагы кайсыл түрмөктөр болсун, айтор Ош Фильм телеканалынын кайсы продукциясы болбосун, ошол YouTube баракчасындагы биздин Ош Фильм телеканалы деген атайын бөлүк бар, ошого жүктөлмөкчү. Ошондой эле Ош Фильм чекит KG сайты бүгүнкү күндө өтө жигердүү иштеп жатат, өтө маалыматты тез берип жатабыз. Эми кайсы бир деңгээлде
мактангандай болбойлу, бирок бир өзүңүздөр башпага көрсөңүздөр маалыматтын ушунча тез берилип жатканын күбө болсоңуздар керек. Өзүңүздөр баа бериңиздер. Кесиптеш жогорудагы жылуулук камсыздоо ишканасы боюнча айтып өттүк. Бул ишкананын электр энергиядан ушул 62 миллион карыз болгон болсо, дагы башка суу чарба ишканасынан канча карыз болду экен? Демек, бул канча дедиңиз? 62 миллион. 62 миллион. 62 миллион дегенде ошондо Марат мырза, мындай болуп калат да. Электр отунан, ошол электрден жылыган 17 откана гана ушунча карыз алып келет да, Жок, 78 откана. 17 откана гана электр энергия менен жардам менен ысыйт да. Но ошо 17 откана ушунча карыз алып келе аткан болсо, демек откананы ошол электр энергиясы менен жылыган отканаларды көбөйтүштүн зарылчылыгы жок экен, менимче. Зарылчылык жок. Бул жерде дагы жазылып турат, электр энергиясына карызы бар экендиги аныкталган. Келектөөчүлөр карыздарын төлөбөсө, сот аркылуу бул карызды төлөгөнгө аргасыз болобуз дейт. Эгер төлөй албай калган чакта бул электр энергияны сот аркылуу же болбосо ошол электр отказандарына ток электр жарыгын бербей коюу менен дагы мындай бир жазага тартышы мүмкүн. Бул албетте акыркы чара. Бул ошондон миллиондогон карыздар көбөйүп кете турган болсо, акыркы чарасында биздин шаардыктар шаардыктардын кайсы бир бөлүгү ушул жылуулуксуз калышы мүмкүн экен. Бул ушул суммага абоненттердин карызы кирбейби экен? Жок, менимче ишкананын карызы, ишкананын өзүнүн карызы. Мен ишканадан алган маалыматка караганда 40 миллиондой ушул элде карызы турат экен. Бул эми ушул жылуулук сезону бүткөндөн кийин дагы өзүнчө маалымат берилет. Анткени жылуулук сезону болуп жаткан учурда кээ бирке тургундар мага жылуулук канааттандырарлык келбесе, эмнеге төлөйм деген дагы бир маселе чыгат. Ал азыртадан баштап эле чыгып аткандыр. Менин дагы бир маалымат. Отканаларды жылуулук жеткирүүчү түтүктөрдүн жана отказандарды жылуулук берүү мезгилине өз убагында даярдоо максатында оңдоп түзөө иштерини жалпысынан иш жүзүндө 33 миллион 656 миң сом коротулуптур. Ушунча акча коротулуптур, биз оңдодук, түзөдүк деп, мейли оңдошусун түзөсүн, бардык нерсени жылуулук жеткизүүчү түтүктөрдү дагы сыртын изоляция кылсын, айтор ушундай болду, ушунча акча жумшалды. Анын ичинен орточо оңдоп түзөөгө каралганы 25 миллион сом экен. Сарпталганы 26 миллион сом, караңыз. Каралган акчадан сарпталган акча көбүрөөк болуп кетти да, бул жердечи. Демек, бул пландан ашча акча дагы ошол баягы эле мамлекетке болуп аткан мамлекеттик казынага илине турган акча. Мындан сырткары мына жерде дагы толгон токой маалыматтар турат. Азыр эсте шалдыда түтүктөрүн улаптыр. Мына жерде 400 Кермето отканасынан аргандай диаметрдеги 430 метр жылуулук түтүктөрүн алмаштыруу менен 1 миллион 25 миң сом сарптады дейт. Мына ушундай түтүктөрдү оңдоп туруп эле миллиондогон акчалар, бирок ушул күндө барып туруп азыр ушул аймакта жашаган тургундардан сурасаң, жылуулук начар деп атат да. Эмнеге оңдоп зарыл дегенде. Биз жогоруда сиз айткан ушул Кулатов кичи шаарчасына бардык. Кермето ошол жакын жайгашкан микрорайон. Мына ушул өзгөчө, мына ушул кичи райондун тургундары биз канааттандырарлык эмес, бизге берилген жылуулук деп жатышат. Эми келгенде ушул орун басар келгенде дагы бир көптөгөн суроолорубуз бар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Сиздер дагы сурооңуздарды кандап туруңуздар, келер менен байланышка чыгып, ушул келген коноктон өзүбүз камдаган суроолорго, өзүбүздүн мындай бир жүрөгүбүздү өйүп жаткан суроолорго мындай бир жооп алсаңыздар болот. Рахмат. Азыр эми урматтуу теле көрүүчүлөр, кезек бизде жарнамалык түрмөк, андан сырткары бүгүнкү күнү катталган дүйнөдө, Ош шаарында, ошондой эле Кыргызстан биздин өлкөбүздө кандай акыркы маалыматтар болду, мына ошолор менен таанышасыздар. Ош Бирим жаңылыктардан андан кийин кайрадан жарнамалык түрмөк, андан кийин биз кайрадан түз эфирде коногубуз менен Марат кесиптешим, ошондой эле мен үчөөбүз учурашабыз.
Дагы бир рет саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер Ош Прим телеканалынын түз эфиринде Жаргылжак берүүсүн көрүп атасыздар. Бүгүн биз сиздерге жана көрсөтүүнүн башында айтып өткөндөй, Ош шаарындагы жылуулук камсыздоо мекемесинин ишмердүүлүгү туурасында кенен кеп кылмакчыбыз жана ага байланыштуу студиябызга конокто чакырабыз деп айткан элек. Коногубуз катарыбызга келип кошулуп калды. Ага чейин айта турган нерсе, сиздерге коногубузга узатуу үчүн атайын мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Анын үчүн экранын алдындагы телефон номерлерге байланышка чыгып туруп сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Мындан сырткары менин алдымда ноутбукта Facebook баракчамда Абай Нур Большевиков деп менин фамилия атымы жазсаңыздар, сиздер ушул жерден да мени табасыздар. Facebook аркылуу да сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Анда эмесе биз конок менен таанышалы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин сурооңуздарга түз жооп берүү үчүн бизде конокто жылуулук камсыздоо ишканасынын жетекчисинин орун басары Касым Каналиев агай келип отурат. Кандай суроолор болсо, кесиптешим айткан директор аркылуу сиздер түз ободо талкууга кошулсаңыздар болот. Андан сырткары ошол SMS билдирүүлөрдү дагы калтырсаңыздар, бизде мүмкүнчүлүк бар. Келиңиз. Биринчиден ассаламу алейкум. Саламдашып алалы. Саламатсыздарбы. Ден соолуктар. Рахмат. Сиздериңиз жакшыбы? Рахмат. Чарчабай иштеп атасызбы? Азыр кыш мезгилинде өзгөчө сиздерден ишиңиздер кызып турган чак. Шаардыктарга өзгөчө сиздердин мындай бир кызматыңыздар аба суудай керек. Азыр чилде учуру Кыргызда чыгып кетти. Чилде чыгып кетти. Кудай шүгүр, мына азыр эми кыштын акыркы айлары болуп атат. Кудай шүгүр, азыр ушу берилген режимде котельниялар иштеп атат отказанда. Азыркы негизинде ушул абал кандай Ош шаарында жылуулук берүүнүн абалы? Азыр негизинен Ош шаарында жылуулук берүү абалы мен өзүбүздүн ишкана боюнча айтсам, биз берилген режимде иштеп атат. Андай эле кайгөйлөр жок. Эми анча-мынча кичине кайгөй болот экен, эми техника экен. Кээ бирде бузулуп калат, кээ бирде биздагы зависимый свет өчүп калат. Но 1 саат 2 сааттын арасында оңдолуп кайтып эле ошол элдерге жылуулук менен камсыздалып жатат. Азыркы мезгилде демек жакшы эле иштеп жатат. Жакшы. Сизге ошо алгачкы суроону узаталы. Негизи бүгүнкү күндө Ош шаарында сиздердин ошол жылуулук камсыздоо мекемеңиздерге туташкан канча мекеме, канча үй, жалпысын айтканда канча абонент бар? Азыркы күндө бизде мына бул мектеп, детский саат болуп 89 мекеме, 257 көп кабаттуу үй, 143 жеке менчик үйлөр. Абоненттер саны болсо 12569 жетти. 12569. Ар бир квартира менен түзүлөт, ар бир ишкана менен ошолордун саны да бул. Айта кете турганыбыз, мына быйылкы жылы көз айларында 6 откана кошулуп, Мушкетова, Автозаводская, Макаренко көчөсүндө кошулду, ана Кабылов деген котельнялар кошулуп, Абдыкадыров 128 бийик үй, 10 этаждуу. Ошолор кошулду быйыл. Анан ошол кошулду деп атасыздар да, ошол от казандар кошулуптур. Бирок былтыркы караганда абоненттердин саны өстү же сиздердин кызматыңар жакшы болбоду деп туруп акыдай четке кагып чыгып кеткендер жок. Абоненттердин саны өстү. Конечно, өстү. Мына азыр айтып атпайм, бул жерден бизге азыр Мушкетовадан 10 үй кошулуп атат. Көп кабаттуу үй. 10 көп кабаттуу үй. Эми квартиралар эми толук кошулбаса дагы, мисалы үчүн 70-75%га чейин кошулду. Кошулгандан кийин дагы ошол үйдүн комнатанын ичинде жылуулукту көргөн адамдар кайтадан келип бизге договор түзүп, кайтадан кошулуп аткандар болуп атат. Ушул күнгө чейин азыр мына бул подгорный да кошулду. Кандай десем эми, күндөн күнгө азыр ушул күндө дагы кошулабыз деген үйлөр бар. Мен ошол сиздердин мамилеңиздер кандай? Ошол кээ бирде жылуулуктан такыр эле кошулбай чыгып кеткен учурлар да бар экен. Эми жалпылап мындай бир көп сандагы эмес, 1-2ден, бир көп кабат үйдө 1-2ден же болсом 10-15тен десек болот. Аларга сиздер кандай мамиле болот? Милдеттүү түрдө кошулушу керекпи же сиздер мындай кошулгула деп гана сунуш айтасыздарбы? Биз эми милдеттүү түрдө кошулуш керек, бирок азырынча биз элдердин өзүнүн ынтызары менен кошулуп атат. Эгерде кошулабыз десе биз дайыма даярбыз, бирок азыр бизден атайын түрдө арыз жазып чыгып кеткендер боло элек. Ушул күнгө чейин мен мына иштеп атам, быйылкы сезондо ушу арыз жазып биздин отоплениядан баш тарткан адам бака жолуга элек. Демек бул нерсе мен түшүнүгүм боюнча
бул көйгөй бир ошо көп кабаттуу үйдө эмес, балким квартирадабы же бир батирде же бир подъездде жаралып жаткан көйгөй катары мен билем да. Ошон үчүн бир подъездин ошол жылуулугун өчүрүп коюу же болбосо бир квартиранын жылуулугун өчүрүп коюуга сиздерде мүмкүнчүлүк барбы эгер арыз жазса? Бизде бир квартиранын жылуулугун толук өчүрүп койгонго мүмкүнчүлүгүбүз жок. Эгерде ал баш тартып чындыгында ал жерде жашабай жөндөн жөн төлөйм десе, бизге атайын арыз менен кайрылат. Биздин балдар барып ал жерде стояк деп коет. Түзөтүп кеткен турбаны гана калтырат дагы, калганын батарейкаларын, жылытып системаларды кесип салат. Бирок ошол бир өткөн баягы түтүкчөгө дагы бир акча төлөнөт да, кайсы 10% ошо общий немеден 10% зачисление болот да, ошого төлөй берет. Маселен, менде мындай бир суроо болду да, табышмактуу. Бизде ушул көп кабаттуу үйдө өзгөчө сиздерге айтпай деле чыгып кеткен учурлары болот. Эми өздөрү үзүп, баягы жеке кызматкерлер чакырып эле, сантехник кызматкерлер чакырып эле. Анан кийин мен бир ойлонткон маселе, сиздер аны кантип сиздердин эсебиңиздерде ал кызмат алган, сиздердин кызматты алып аткан эле адам болуп эсептелет да. Же жылда ушул эсеп жаңыланып турабы, абоненттердин эсеби жаңыланып турабы? Көпчүлүк учурда ошол квартиранттарга билбеген мындай бир көрбөгөн эсептер келе берет да, бир 5000, 10000 деген. Эгерде бизге айтпай туруп өзү кесип салып, бизге известность койбосо, бизден отчисление кете берет. Потому что ошол жылда биз билбейбиз дагы ошол квартира алып атат деген эсеп менен бизде эсептелип кетет. Эгерде кескен маалда бизге известность коюп, заявлениени кайрылса, бизде атайын служба бар, технадзорлор барып, ошол жерде фиксировать этип, ошол күндөн баштап жылуулук алганын токтотобуз. Мен айтпадымбы, ошол турбасы калган болсо, ошо 10% гана төлөп калат. Ал эми кээ бир квартиранттар действительно билбейт, булар бизде жылуулук жок деп азырга чейин кайрылгандар болот. Аларды эми биз билбесек, эми көп кабаттуу үйлөр шаарда көп да, а бизде 2 технадзор иштейт азыр. Эми билинбеген бойдон кала берет дагы, карызы көбөйө берет. Ага туум кошулушу мүмкүнбү? Туум кошулушу мүмкүн. Мына бул 12-жылдан баштап 14-жылдан 12-жылдын ошол немесинен баштап, по-моему, 0,1%тен туум кошулат да. Азыркы мына бул алып аткан мына бул калып кеткен общий долгуна ошо 0,1% туум кошулат. Ошол калып кеткен карызынын проценти, Ошо төлөнбөгөн основной долгто ошо 0,1%тен кошулуп турат. Рахмат. Сурооңуз түшүнүктүү, жообуңуз түшүнүктүү болду. Кийинки ушул суроого өтсөк. Абоненттерди тейлөөдө жылына канча каражат сарпталып атат? Ошол электр энергиясы менен иштеген дагы, ошол эле көмүр менен иштеген экөөнү да бириктирип, ошо жылуулукту берип атканыңыздарга канча каражат кетет? Ошол жылуулук үйгө киргенге чейинки кызматты айта алайын. Ошондой эми мындай да, бизде кандай десек, эми биз точно бир цифраны айтыш өтө кыйын. Себеби быйылкы жылы эле бизде жылуулук эрте берилип кетти. Себеби кескин түрдө суук түшүп 19-октябрдан баштап бердик. Бул бирок белгилейт да, ошол казынадан бөлүнөт да, мынча акча деп чыгырып сизерге быйылкы жылкы сезонго деп туруп. Ооба, казынадан бөлүнөт. Бул жерде быйылкы жылкыга биз өткөн жылкы менен быйылкы жылкыга республикалык бюджеттен 173 миллион пул сураганбыз. Бирок 145 миллион пулду бөлүп беребиз деп обещать этти. Бул ушул жөлөк пул катары эсептелет. Жетеби ошол? Жок, жетпейт, конечно. Эми өзүбүз иштеп атабыз бул жерден, ошолордон кошуп, кандай десем, азыр өзүңөр дагы көрүп атсаңар, жеткен жерде иш жерде жок. Мен азыр сиздердин кызматыңыздарга дагы бир түшүнбөгөн жерим бар. Сиздер кантип божомол кыласыздар? Кантип, маселен, алдын ала бюджетти бекитүүдө сиздерге алдыңкы кыш мезгили табышмак. Жеңил болуп калышы мүмкүн, оор болуп калышы мүмкүн. Биринчи жылып артур жаз айларына кайра ушул суук түшүп кетиши мүмкүн. Кандай болот? Сиз мындай дайымкы эле план? Эми биздин план мындай болот. Биз бул жерде эмки боло турган күзгү кышкы жылуулуктарга план мероприятия түзөбүз. Бизге 140 күндө берилет эсептелип. 140 күнгө биз ошол атайын коюлган немеде, мисалы үчүн нарында, башка жакта олорго 160 күн, 150 күндө берет. А бизде 140 күн ошто. Ошо
ошо 140 күнгө расчетун алабыз. Ошонун эсебинен биз атайын барып Бишкектен тариф жактап келет. Адамдар ошо тарифке бизге бөлүнгөн акчага ошол боюнча иштейбиз. Жалпы отказандардын саны бүгүнкү күндө сиздердин ишканаңызга тиешелүү болгон канча болуп калды? Азыркы 78 отказан турат. Ошол немелерде 77 иштеп атат. Анын ичинен 17си электр энергиясы менен иштейт, а калгандары көмүр менен иштейт. Мына ушул электр энергиясы менен иштеген отказан сиздерге ыңгайлуураак, арзаныраак болот атабы же көмүр менен иштеген отказандарбы? Бизге көмүр менен иштеген отказан арзаныраак түшөт. Себеби булардын 1 гигги 3766 сомдон турат. Электр энергияныкы 5030 сом түшүп атат. Бүгүнкү күндө ушул электр энергиясынан канчадагы миллиондогон акчалар карыз болуп кетсиздер да, дал ушул 17 эле ушул отказан иштеп аткандыгына эле байланыштуу ушунча карыз болуп калып атасыздарбы? Ооба, бул азыр кесиптешим суроосуна толуктоо киргизип кетейин. Ош электро ишканасы интернет сайттарга ушундай маалымат бериптир. 62 миллион сом ушул электр энергиядан карыз жылуу камсыздоо ишканасы. Бул эми бул сумманы төлөбөсө барып сот аркылуу бул нерсени төлөтүп алышыбыз мүмкүн. Акыркы чара электр энергиясын бербей коюу деп эскертүү этти да. Эми бул ошол 17 гана ошол отказандын короткон акчасы да, Ооба, 17 отказан, эми калган көмүр менен иштегенде ал жерде биздин насостор бар, вентиляторлор бар, алар дагы кошулушу мүмкүн. Бирок муну мынтип айтат элем, бизге бөлүнгөн республиканский бюджеттен быйыл айтып атпайбы 170 миллиондон ашык сурасак 145 миллион бөлүндү. Эгер ошо 145 миллионду берсе, биз ошолорду жабабыз. А мурдагы жылы берилген акчадан толук кандуу бизге компенсация болбой калган. Ошонун эсебинен биз карыз болуп калдык. 145 миллион сомду демек толук бөлүп бере элек. Жок, эми мына бул неме айлардан баштап бөлүп берет. Өткөндө барып сүйлөшүүлөр болду, ушул акча бекитилди деп келди биздин баш касепчи, биздин директор барып ушуларды сүйлөшүп келинди. Эгер ушул акчалар толук бөлүнсө, биз бул ситуациядан чыгып кетишке аракет кылабыз. Бирок сиздерге ушул шаардык казынадан деле бир каражат бөлүнөт да. Маселен башка ишканаларга караганда сиздерге көбүрөөк бөлүнөт. Шаардык каражат жок, эми азыр биз өзү мына мэриянын муниципальный собственностунда болуп шакта мэриянын немесинде иштеп атканыбыздан эми мэриядан да акча бөлүнүп атат. Кече эле бизге мына 20 миллиондон ашык акча бөлүп берди. Мурунку жылдары биз Россиянын Бийск шаарынан 17 отказан алып келгенбиз. 17 модулдук котельный 13 отказан алып келгенбиз. Ошолорго төлөнүп атат. Алардын баары көмүр менен иштейт да? Баары көмүр менен иштейт. Рахмат. Кыскача тынуу кылалы. Биз азыр кыскача тынуу кылып туруп, телегөрүүчүлөргө бир нерсени эскерте кетели. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүн биздин темабыз жылуу камсыздоо ишканасынын ишмердүүлүгү туурасында болуп атат. Бүгүнкү күндө мына ушул мекеме сиздерге көрсөтүп жаткан кызматы сиздерге жагып атабы же жакпай атабы дегендей. Мына ушул туурасында сиздерде эгерде суроо боло турган болсо, биздин экран алдында телефон номерлерге байланышка чыгыңыздар дагы сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Биз болушунча так жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Азыр болсо кыскача бир тынуу жасайлы. Дагы бир рет барыңыздарга кутман кеч. Бизге байланышка чыккан телегөрүүчүлөрүбүз бар экен. Кабыл алалы. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Берсем болобу? Бериңиз, келиң. Бериңиз. Алло, саламатсыздарбы? Мен Кулатов кичи районунан звонок кылып атам. Мынабу бизде буга чейин отопление боюнча бир комнатага где-то 800'ün нары берисинде отоплениега келип жүрдү эле. Мына кечеги айда 1000'ден нары келип калды. Бунун айырмасы эмнеде? Эмнеге мындай болуп калды? Ушуга бир жооп берсеңиздер, ушуга эле неме кылып коеюн. Рахмат. Сурооңуз түшүнүктүү болду. Кулатов кичи районунан чалып атат. Мурунку жылдары алынат эле метр квадратын алынат эле. Азыркы мына бул жаңы тариф менен алынганда бул үйдүн метр квадратына гигке байланыштуу болот. Эгерде
айлана мына эшикте канчалык суук боло турган болсо ошончо көбүрөөк биз энергия сарптайбыз дагы ошого чыккан кеткен кикти биз ошо үйлөргө бөлөбүз. Эгерде көчөдө катуу суук болсо будан дагы көп болуп кетиши мүмкүн. Азыр январь айында өзүңөр көргөндөй суук болду, ошон үчүн көбүрөөк болуп эсептелди. Мына ушул эле Кичи районунан бүгүн биз сурамжылык жүргүзүп көрдүк. Бирок сиз айткандай ушул жылуулуктун деңгээлине карабай эле, ушул жылуулук кандай берилип атат, ысыкпы же начарбы деп эле бизге ушул суукту карап эле бизге ушул төлөмдөр келип атат деп кайрылды. Дагы бир көрөрмандын алдыда сюжетте дагы көрсөтүлөт. 1300 сом келген болсо мурун кайда, кийин кайда 1700 сом. Бирок жылуулуктун деңгээли ошол эле ойлондум. Бизде атайын график бар. Бул өзүбүз ойлоп тапкан график эмес. Бул атайын бекитилген график. Эгерде эшикте канчалык суук болсо, биз ошончолук жылуулукту бере баштайбыз. Бүгүн мына бул 10 градуска чейин жылыды. Биз ошол жерде биз 57, 54-төн 57 градуска чейин беришибиз керек. Рахмат, бизде байланыш бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Урматтуу телекөрүүчүбүз, сизди угуп атабыз, сүйлөй бериңиз. Алло. Угуп атабыз, сүйлөй бериңиз. Сизге кайрылуу. Сыналгыңыздын үнүн бир аз пасайтып койсоңуз, бизге тоскоолдук жаратып атат, мындай болсо иштей албайсыз. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы, угуп атасыңарбы? Угуп атабыз, сүйлөй бериңиз. Мен ошо электрон кызматкери болом. Бул жерде айтып атат 62 миллион карыз электроэнергия айтып атасыздар. Фактически болгон карыз азыр 333 миллион. Биз сотторду утуп алганбыз. Ушул карызды качан төлөйсүңөр? Биз да ошол сиздердин кызмат берген цифраны бердик, атайын маалымат берген экен. Ошол сиздин сурооңузга да азыр түз эфирде жок. Демек, Ош электронун жетекчисинден чакырып бул сумманы бир Мен жооп берейин, бул сумманы булар айтып атат, азыр мына жылы биз мына кече эле 10 миллион сомду өзүбүздүн ишкананын эсебинен которуп бердик. Действительно карызыбыз бар. Мен айтып кеткенде мурдагы жылдары бизге жөлөк пул түшпөй калган. Ошол себептен бизге бунун 92 миллиону бул кандай десек, пения катары өтүп кеткен. Бул тууралуу соттор болду, сүйлөшүүлөр болуп атат. Бул тууралуу эми биздин өзүбүздүн ишкана чече албайт экен. Жогорудан акча түшпөй калган себебинен биз төлөй албай калдык. Ошол себептен карыз көтөрүлүп кетти. Буну эми ким төлөш керек? Эми ушунча эми электроэнергия чагылды, токтогул кесине чыгып кетти да. Ким төлөш керек эми буну? Эми буну биз кандай десек, биз иштеттик, бирок бизге жылда беребиз. Мен айтып атпаймынбы, быйыл эле 173 миллионго барып жазып ушунча биз затрата болду деп барсак, кыркып койду, 145 миллион гана аласыңар деп. Эми биз элге бул жөлөк пул өзү мурунтан эле берилет эле. Бирок ушул жерден дагы бир суроо берим келип турат. Эми биз билбегенибизди сурайбыз, телекөрүүчүлөр дагы билбегенин сурап атат. Мен дагы бир нерсе айтып койсом болот экен. Айтыңыз. Мен азыр бул жерге жаңы келдим. Мурунку эски мына бул немелерде ошол Жылкам Союздан не только бул светтин, бул көмүр калган кеткен каражаттардан бери төлөп берилди. Мына акыркы жылдары ушундай болуп калыптыр. Ошо толук кандуу жөлөк пулдар келбей калган себептен ушундай болуп карыз. Бирок сиздер айткан сумма келбегенден кийин бул суммадагы ошол карыз дагы келерки жылга өтөт, келерки жылда туумдар көбөйөт, анан кийин бул электрон кызматкери эскерткендей акыры барып сот аркылуу анан кийин ошол электроэнергияны кыргып салуу менен чара көрөбүз атпайбы? Анда биз ошол 17 отказанды такыр эле жаап калбайбызбы? Ошол тегереген аймактарда жылуулук болбой калбайбы? Эми кандай десем, бул ишкана жеке менчик ишкана эмес. Бул өкмөттүн ишканасы. Мен ойлойт элем, акыркы барып туруп жакшы болуп кетет. Биз сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эгерде сүйлөшүүлөр кайсыл деңгээлде жүрөт? Мамлекеттик деңгээлде же шаардык деңгээлде? Мамлекеттик деңгээлде сүйлөштү. Бул жөнүндө ошо министрлерге чейин барып сүйлөшүлүп келди. Менин билишимче бул экинчи жолу барып сүйлөшкөндө ушул 45 миллиондун тегерегинде токтогон, ушуну которуп беребиз деп бизге сөз беришкен. Рахмат, Касым аке, рахмат, чоң рахмат сизге. Бизде байланыш бар экен, байланышты кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү, сизди угуп атабыз. Угуп атабыз, сүйлөй бериңиз. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Жакшы, угуп атабыз, келиңиз. Сурооңузду батырат. Мен тургуну мына велосипед жашайт элем. Каерде дейсиз? Бизде мына азыркы айтып кеткендей, баягы комнатабыз 3 комната, мына айга дагы кымбат чыгыптыр.
Анан мына январь айында биздин отоплениелердин арасында иштеп жаткан күндөр болгон. Биз баягы контроллерди чакырып көрсөттүк, ошол эч кандай минус болбогон. Ана ванналарыбызда мына нелерибизде баягындай жылуусу жок да. Ошолорго кошулуп саналганбы, биз мисалы үчүн былтырлары жакшы мындай азыраак төлөп атканбыз. Азыр эми 1770 сом чыгыптыр. Ошол квадрат метри 63 да бизде. Даректе айтып койбойсузбу, даректе? Ошого мына айта аябай көп чыгыптыр да. Дареги кайсы? Дарегиңизди айтып койчу. Дарегиңизди кайталап өтүңүзчү. Улица Мирсатова. Мирсатова. Рахмат. Кыскача жооп бериң, бун мен жана айттыңыз эле, да, кыскача эле жооп бериңиз. Эшикте канчалык суук болсо бизде ошончолук көп начислене кетет. Себеби бизге кеткен чыгашылардын ордун толукташ үчүн эгерде комнатаңызды сыбаса, биз чыгып аткан котельниди карап турабыз. Ошол жерден чыккан бизге соответствующий температура чыгат. Биз ошол үйдүн подвалына чейин жеткизип беребиз. А калган жагын алып кетип бул абоненттин өзүнүн караштуу болот. Силер да подвалга чейин эле барасыздар. Одан жер төлөөгө чейин эле, андан ары чыгарып бере албайсыздар сиздер да. Жок, биз дагы ошо подвалда неме болгон элеватордун узелге чейин гана алып барып беребиз. Анын калганын элдер өзү оңдоп алып чыгып кетиш керек. Рахмат. Азыр бизде жардамалык тынууга кезек келип калды. Мына ошол жардамалык тынуудан кийин кайрадан түз эфирде берүүбүздү улантабыз. Андыктан бизден алыстабай, сурооңуздарды камдап туруңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Ош Фильм телеканалында түз эфирде сиздер жаргылчак берүүсүнө күбө болуп жатасыздар. Түз эфирде кесиптешим Абайнур Балшебеков экөөбүз иштеп жатабыз. Сиздер менен азыр конок рубрикасына келип жеттик. Дагы бир эскертүү өтөйүн. Сиздер биздин талкууга кошулуу үчүн экран алдындагы телефондорго байланышсаңыздар болот. Мына ушул келген коноктон түз эфирде сиздерге ушул жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Жылуу камсыздоо ишканасынын ишмердүүлүгү туурасында кеп кылып атабыз бүгүн. Ошого байланыштуу биз конок катары аталган ишкананын жетекчисинин орун басары Касым Каналиев аганы бул жака конок катары чакырганбыз жана суроолорубузду берип атабыз. Сиздерден дагы суроолорду күтүп калмакчыбыз. Кийинки суроо сизге. Бүгүнкү күндө ушул электр энергиясына ушунча карыз болдук, Азыр дагы бир өзү аталган ишкананын кызматкери да чыгып туруп бир сөз айтып кетти. Негизи ушунча карыз болуп кетип атсак, көпчүлүк ушул карыз электр энергиясына келип такалып аткан болсо, 17 бак от казанды көмүргө өткөзүү маселеси каралып атабы? Кандай болот эле эгер өткөзүлсө? Бардыгын көмүр менен жылый турган кылып. Биз мурдагы жылдары 4 ушундай электро менен иштеген от казандарды биз көмүргө өткөрдүк, бирок мына бул азыркы айтылган 17 казанды өткөрүштүн мүмкүнчүлүгү жок. Себеби бул жеш жайланышкан көп кабат үйлөрдүн арасында курулуп калган. Ал жерге биз көмүр менен атсак, эми атмосферага түтүн чыгат, баары бир мүмкүн эмес да ал жерге. Эми азыркы учурда ошол өнүккөн мамлекеттерде, мисалы өткөндө да бир мисал катары айтып кеттим эле, Кытай эл республикасында ушундай көмүр менен жылытуучу ушундай от казандар бар экен да. Көбүнчө ушундай колдонушат экен. Анан кийин аларда бирок эмнегедир бул жаатта тургундардан мындай даттануу жок экен. Анткени алар атайын ошо фильтрлөөчү, тазалоочу, абаны тазалап туруп чыгарууучу ушундай атайын аппараттарды коюшкан, орнотушкан экен. Бизде ушундай кылсак болбойбу? Мисалы, эл жыш жайгашкан аймакта деле көмүр менен жылуучу от казанды коюп туруп, ага фильтр койсок. Болот, мына биз Россиянын Бийск шаарынан алып келген акыркы модулный котельнияларда бул атайын золоуловительдер бар. Мурдагы эски котельнияларда 80%ке чейин аз түтүн чыгарат. Бирок ал котельниди мына жыш жайланышкан жерге курганда, ал жерге атайын көмүр кампасы болуш керек. Чыккан күлүн төгүш керек. Ушулар дагы айлана чөйрөгө кыйла таасирин тийгизет. Демек биз 17 ушул откана электр энергиясы менен жылуу боюнча калат. 17 откана электр энергиясы менен жылуу боюнча калат. Бирок мына бул азыркы мезгилде биз мына ЭБР менен иштешип атабыз. Бирок бул ишке ашабы ашпайбы пока бизге неизвестно. Биринчи сүйлөшүүлөр болду. Мына Кулатов от казанына ошол жерге био энергия менен жагыла турган, мына кадимки отундар менен жагыла турган от казан курулат деген
план бар. План бар, бирок бул аягына чыга элек. Эми эгерде чыгып кала турган болсо, кийинки бул как пилотный болуп кетип атат. Эгерде ошол действительно өзүн актап ишке киришип кетсе, может быть, кийинки жылдары дагы каралыштырар. Рахмат. Бизде түз байланыш бар экен, кабыл алып алалы. Урматтуу теле көрүүчү, биз сизди угуп атабыз, сүйлөй бериңиз. Biz Saliyeва көчөсүндө жашайбыз. 159 квадрат метр үйдүн эмес. Слишком эле көп келди, 1008 келди да. Бурдагыдан карыз жок. Рахмат. Мына ушул нерсени акыркы жолу теле көрүүчүлөргө бир айта алчы, Салиева көчөсү эми бизге карабайт, бирок бардыгы эле сатылган гиктер бул тестке, биздики бардыгы эле элге 1134 сом 76 тыйындан бир гиг эсептелет. Азыр айткандай, эшикте аба-ырайы канча суук болсо, биз ошончо гиг көбүрөөк иштетебиз. Ошого караштуу бир эме сумма келбейт да, көбөйүп азайып турат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мындай экен, түшүнүк боюнча, мен түшүнүгүм боюнча, сыртта канчалык суук болсо, бул кызматтагылар ошончолук көп отун, ошончолук көп чыгым кетиргендигине байланыштуу ошол чыгымды ошол абоненттерге бөлүп берет экен, бөлүп экен, башкача айтканда. Ошон үчүн Кудайдан сураналы суук көбүрөөк болбосун, суук көбүрөөк болбосун. Жылдыр эле болуп турса, ошондо бизге ошол дөмүрчөктөрдө аз суммалар келет экен. Андыктан мына ушул нерсени түшүнөлү. Bundan башка ошондой суроолор болсо, түшүнүп алыңыздар, бербей турсаңыздар, балким башка бир теле көрүүчү башка бир суроосуна жооп ала алат, Кийинки суроо. Касым агай, ушул жанагы эле суроого кайтсак, ушул көмүргө өткөрүү боюнча. Бирок сиз айткан маселе боюнча баягы күлүн чыгарыш керек, кампа уруш керек деген маселени коюп атасыз. Бирок бул миллиондогон карыздарды жоет да. Сиздер азыр ошол жогоруда айтып өткөн миллиондогон акчаларды төлөй албай убарып болуп атасыздар. Эгерде бул электр тогу менен иштете турган отказандар улана берсе дагы бул карыз жылдан жылга сиздерге баш оору боло берет да. Сиз айткан маселе бул мындай карыздардын алдында мындай маселе эмес эле болуп калбадыбы? Жок, мен айтып атпайм, эми ооба 17 отказанды мына биз дагы жөн турбай атабыз, мына айтып атпайм, эбер менен иштешип атабыз. Ошонун азыр алдыңкы сүйлөшүүлөр болуп жатат. Эгерде ошолордун кылган отказаны, эгерде иш жүзүнө ашып, действительно бизге прибыль алып келе турган болсо, кийинки жылдары биз өтүп кетишибиз мүмкүн. Мисалы үчүн мазут отказандарыбыз бар эле, аларды биз жок кылып салдык. Себеби мазут кымбаттап кетти. Алардын ордуна көмүр жагылчу отказандарды курдук. Эми шаарда жыш жайгашкан жерге көмүр отказанын куруу бул бул ал жерге чоңураак отказан куруш керек. Мына модульный котельниялар бул жерге болбойт. Бирок сиз айткан долбоор мындай реалдуубу? Себеп дегенде шаардын бир топ жетекчилери келип ушул телеканалдардан же болбосо башка жактардан убадаларды берип ушул долбоор мындай проекттер иштеп атат дейт. Бирок ал ишке ашса бир 5-6 жылда ашат, болбосо мындай көпчүлүк учурда ишке ашпайт. Ооба, сиз айтканыңыз туура. Бул мурдагы жылы ушул как раз февраль айларында болгон сөз экен. Алга чейин биз ушул ЭБРдин банктын представительдери менен биз 2 жолу жолугуштук. Өткөн жумадагы мен өзүм кабинетимде отуруп сөз болду. 5 мартта биз мэриянын алдына киребиз. Ошол жерден ушул долбоор жөнүндө сүйлөшүүлөр болот. Азыр бизге неме документтерин берди, биз караштырып көрөбүз. Эгерде реалдуу болуп бизге жага турган болсо, биз мэриянын алдына кирип ушундай маселе коебуз. Эгер ал жактан дагы чечип бере турган болсо, 20-жылга чейин ашыш керек. 20-жылга чейин. Рахмат. Касым аке, бизде байланыш бар экен, байланышты кабыл алалы. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Сизди угуп атабыз. Алло. Жакшысыздарбы? Жакшы угуп атабыз. Азыр мен силерге көрүп отурсам айтпай, бул айда жак көз келген үчүн ошончо элдерге чынчы жиберди, көбүрөөк төлөп атат депчи. Бизге дагы көз келди да, ошого берейин деген сурам. Кечээ биз мынагыда мына КБКда Альбиондо барсак, кадимки жөнүмүздүн турбасына шыланган менен улап коюппуз. Каналга куюп атат, төгүп атат, алчы. Сиз мага окшогондорду эмнеге эмгек жасасыңар, ана окшогондорду эмеси. Альбион кафесине кирсек, жөнүмүздүн турбасына кадимкидей кран кылып шыланган менен каналга таштап коюпту. Аны мен ошолордун кетирген расчетин элге кылсам болбойт, ошолорду контролдой койсуңарбы? Рахмат. Өткөндө бизде bundan 1-2 күн мурун Ош жылуулук электр борбору келгенде мына ошолорго тийиштүү аймак экен. Бирок ошол сиз дагы ошол бул жааттагы адис катары бир
пикириңизди айтсаңыз, ошол жылуулук түтүкчөлөрүнө улап алып эле колдонуп атышат. Керек болсо ошол агызып коюптур дейт сыртка. Ооба, бизде мына Курманжол, Анар, Кулатов, Төлөкөн микрорайонунда биз январь айында атайын рейд уюштурдук. Бул жөнүндө телепередача ham болду. 400дөн ашык ошондой суу алуучу крандарды кестик. Кээ-бирлерин ушул акт түзүлүп 3 күндүк мөөнөт менен ушуну алып салгыла деп биз атайын техножолдор берди, бирок айтылган түшүндүрүү иштеринен кийин алар бардыгы үзүлдү. Конечно, если алар улап алып туруп сууну, ысык сууну алып иштете турган болсо, кирин жууса, башка нерсе кылса, биз эми ысытканга көбүрөөк энергия сарпталат да. Ал жөнүндө бизде иш алынып барылып атат, эскертилди, 400дөн ашык краниктер кесилди. Демек биз ошол биздин шаар тургундарына гана кайрылышыбыз керек экен, мындай кылбаңыздар, Бул албетте башка дагы ошол биздин шаар тургундарынын ушундай үйүндөгү жылуулуктун азайып кетишине, же болбосо температуранын төмөндөп кетишине себеп болот экен. Ошол нерсени ар кимибиз өзүбүздү сыйлайлы, анан бирөөлөрдү да сыйлайлы дегендей эле бир кулакка каш катары айтып кетиш керек. Болсо ар бирин барып, менимче ар биринин үйүнө кирип текшерип чыгыш кыйын болсо. Кээ бири ачпай коет, кээ бири эме ачат, основной ошо ачып калгандарга кирип түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, кээ бири ошол эле маалда биз слесарлар менен барганда макул деп туруп ошол эле маалда кырктырып кайта ордуна пробка койгондор болду. Мен айтып атпайм, 400дөн ашык краник чогулду. Кийинки маселеге өтсөк. Быйылкы жылы 61 көмүр менен ысыган от казандарга канча көмүр камдадыңыздар быйылкы жылга? Быйылкы жылы 61 көмүр казанына 10.500 тонна көмүр тендер өткөрүлүп, көмүр отун камдалганда көмүр отун 10.500 тонна. Мына ушул тендер өткөрүү, аны тандоо кандай негизде жүргүзүлүп атат? Кимдер жүргүзүп атат аны? Эмек көмүр бул биз атайын тендерге беребиз. Биздин өзүбүздүн критерийлер бар. Ошол көмүрдүн сапаты бизге кайсы маалда ташып келе алат. Биз керектеген ошо графикти бузбай ошолордун баардыгын беребиз. Анан утуп алганда обычный тендерный комиссия карап көрүп, эң арзан, эң бизге ыңгайлуу болгон ушул мисалы үчүн ЖЧКлар менен жоопкерчилиги чектелген фонддор менен договор түзөбүз. Договордун негизинде биз айтылган көмүрдү алып келип беришет. Ошол тендер маселесине келгенде көптөгөн бакыдай кылмыштуулук дейбизби, же болбосо бир түшүнбөгөн жагдайлар көп болуп калат да. Мурунку жетекчи дагы мына ушул тендердин айынан бир аз кызматынан четтөө болгон дегендей, азыркы Беделбай аке дагы мына ушул нерсенин айынан кичине талаш тартыш болуп жүрдү окшойт. Укук коргоо органдары менен жай айларында бул сиздердин кызмат ушул шаарда бир топ эле маселеси болуп, мындай бир тынчыбай жүрдү. Тынчыбай атат. Тендер маселесине келгенде ошол Ош жылуу ишканасы ар кандай жаман жерден этеги айрылып калды, башкача айтканда. Ал мурунку жетекчинин эмне кандай иштер менен болгонун менде толук маалыматым жок. Беделбай Жалашев менен азыр мынакей иштешип атабыз. Баары демек жайында. Жок, ушул кайсы бир компанияны ушул көп суммада тендерде эң аз сумманы көрсөткөн, эң арзан кызмат көрсөтө алабыз деген компанияны тандап алыш керек. Ал ошол көп сумманы көргөзгөн компанияны тандап алды дегенде ушундай бир угуп калганбыз да, массалык маалымат. Жок, мен азыр бизде мынакей кандай десем, тендер бизге самый главный качествосы керек. Кээ бирлер көмүрдү арзан жазат дагы. Арзанын алып келсең, эми өзүңөр билесиң, арзанын шорбосу татыбайт дегенде болуп, ал көмүрдү же жага албаса, же калориясы бизге туура келбесе, же ташып келүүсү, же олордун өздөрүнүн транспорту бизге айткан маалда графикти алып келе албаса, конечно, бизге өзүбүзгө ыңгайлуураак болгон, эми конечно, кымбатын эмес, приемный ценадагы биз тандап алышка укугубуз бар. Рахмат. Өткөндө 14 февраль күнү биз ошол Ош жылуулук электр ишканасын чакырып, ошол жерде маек куруп атканыбызда бир телекөрүүчүбүз ошол сиздердин аймагыңыздардан болсо Кулатов районунан чыкты окшойт. Ошол көмүрлөрдүн сапаты начар болуп атат деди. Анткени ошол көмүрлөрдүн сапаты начар болуп аткандыктан ошол жылуулук ошол өзүнүн нормасындагы температурада келбей атат. Чыгымы да көп болуп атат. Чыгымы да көп болуп атат дегендей бир пикирин айтып кетти эле. Биз ошол телекөрүүчүбүзгө дагы убада бергенбиз, буюрса бул боюнча дагы тийиштүү кызматтар келип жооп берет депчи. Сапаты бүгүнкү күндө биздин тургундарды
Мына канаттандырып айтат экен. Буга кандай? Эми кандай дейм, эми көмүрдү биз башында биз алган критерийлер менен алынат, эми өткөндө бир жолу бул көмүр эми жерден казылып алынат эмеспи? Бизге график менен алып келет, көмүр жердин алдында шлейф болот, кээ бирде жакшы жерден сал четирак болуп калышы мүмкүн. Тем более биздин базада турганда чет жакадан чачылып калган көмүрлөр чогултуп алганда кошулуп кетиши мүмкүн. Бул бир. Экинчиден анан биз жылына мынакей быйыл 270 качагар оператор алдык. Алардын өзүнүн жакканынан караштуу, кээ бир көчөдөн эле келет, биз аларды окутуп, үйрөтүп, пока от жагышында өзүнүн искусствосу болот да. Кээ бирлер действительно жага албайт. Ошол эле отту күйүп аткан отту наоборот өчүрүп койгондор болот. Түтөтүп, Түтөтүп берет, же болбосо онун ичинде бизге мисалы үчүн 10-15 сантиметрге чейин ичинде күлтүрүш керек. Кээ бирин карасаң ошо башты патологуна жеткиziп алат. Көмүрдү салса эле жакшы дейт да. Эми алар кээ бир адам действительно кандай десек, кээ бир адамдар жакшысыздар. Анан кийин келселер бир нерсе десе көмүр жаман дешке өтүшөт. Ошондой болгон мезгилде биз атайын өзүбүздүн комиссия түзүлүп, ошол казылып аткан карьерге чейин барып келишти балдарчы. Жок, эми конечно анча-мынча шагыл-пагыл агып түшүп кетиши мүмкүн. Кар көчкү түшүп кетет. Тазалаганда аз-маз анча-мынча турпага кошулуп калат экен. Ол жөнүндө биз барып эскертме берилгенден кийин азыркы маалда көмүрүбүз кайта эле жакшы келип атат. Жакшы. Бизде байланыш бар экен, байланышты кабыл алалы. Саламатсызбы? Салам алейкум. Алейкум салам. Отабыз сизде. Мен Ташкентский 1-де жашайм. Бизде мына 4-этажда жашайм да. Ооба. Жаныбызда байкы котельный бар. Көмүрдүн бир күлгө окшогон бир белесин алып келип жагат да. Şu нормальный bir kömür alып келип жакса болбойбу ошону? Күл жагабы же майда көмүр жагабы? Кандай? Бир күлгө окшогон көмүрлөрдү алып келип жагат да. Жаман телегөрчүбүз тойгон окшойт эмечи. Ооба, жок, эми бул бизде азыркы котельный Ташкентский 1 деди, да? Ташкент бул спортивный көчөсүндө. Мен билишимче бүгүн сиздердин балдарыңар, операторуңар ошол жерден барып көмүркананын күйүп атканын, канча градус чыгып атканын бардыгын көрүп өздөрү тартып келдиш го, репортаж кылыпчы. Ошол жерде мага балдарыңар звондук кылды, ушунда ошол жерден тартып атабыз деп. Анан кийин бул көмүрдүн мен айтканым бул котельныйлар өзү БСШ деген көмүр менен, эң көмүрдүн майдасы менен иштейт. Кээ бир котельный БР, анан БК деген болот. БКлар чоң болот. БР менен кичинекей мектептерде жагабыз, бирок основной биз ошо майда көмүр менен, БСШ менен жагыла турган котельныйлар. Ал жакшы эле ысытабы? Кадимки эле көмүрдү жүктөп атканда түшүрүп атканда талкаланган көмүрдүн майдасы. Бул бизге бүгүндө биз алмаз суулап туруп жагат, ол кадимки эле көмүрдөй күйөт. Бирок биз аны турмуш тиричиликте колдонбойбуз да. Бизде эң баягы турмуш тиричиликте колдонулбаган сапатсыз көмүр да, сиз айткан көмүр. Жок, сапатсыз деп айтканга болбойт. Сапатсыз деп айтканга болбойт, бирок биз колдонбойбуз көмүр. Көмүрдүн маркасы мына БСШ, БР, БК дейт. БКлар бул чоң, БР ошо жаңгакта болгону БСШ майдасы. Ал казылып алганда майда чыккан көмүр эленгенден кийинкисин бизге берет. Булар бизге эми конечно арзаныраак келет, бирок ошол котельныйлар именно ошо майда көмүр менен, мына теплицалар, кирпич заводдор ошо майда көмүр менен иштейт. БК менен иштесе ал жерден болбой калат, болбой калат. Өзү актабай калат, такыр эле. Актабай калышы мүмкүн. Бизде байланыш бар экен, болобу. Урматтуу телегөрүүчү, биз сизди угуп атабыз, сүйлөй бериңиз. Саламатсызбы? Сизди угуп атабыз. Байланыш кетип калды. Азыр бизде ошол. Мени угуп атасыздарбы? Угуп атабыз. Мен айтайын дегеним, мынагы сиз айтып атасыз, ортодо турган жигиттин атын билбей эткем, Токошто подключилась. ХБК жак менен Төлөкөндүн немеси теплоснабжениясынын не айырмасы бар? Сиз айтып атасыз, бизге салиба карабайт деп. Майли караса не, ол алардын тарифи башка, бул жактын тарифи не башкабы? Же ол Америка, буяк Германиябы? Бардык жылуулук энергиясынын бир тарифи бир болот, анан кийин илгери ушул телевизордон сүйлөп атканда 140 сомдон бөлүнөт деп айтканда. Азыр сиздер айтып атасыздар, күн суук болсо 1300 бир нерсе сом төлөнөт. Эмне бул бизнеспи? Силердин батарейкаңар күн ысык болсо деле, жылуу болсо деле бир температурада берип атат. Бул биринчи вопрос. Манан ушул жерде бир адам сүйлөгөнү квадрат метрине 140 сомдон
бөлүнөт 12 айга деп ушуну мен чала угуп калганмын. 140 сомдон бөлүнөт дагы. Ошондо ар бири бир комнаталарга где-то 400. Эжеге кыскартыңыз сурооңуз, мен сизден сурадым. Бөлүнөт. Алар 1200, 1300 сомдон эмес. Ошондо 140 сомдон бөлөт ушинтип айткан эле да. Сурооңузду кыска бериңизчи. Бир гикке 1300, 1400 бир нерсе сом төлөнөт деп атат. Бул неме вопросум. Анан еще плюс НХБКнын 22 конечкасында 44-домдон чыккан воздушный немелер коюлган. Турбалар ошо аркылуу кетет. Илгери подземный коюлган эле. Анан ошол суудан мынанда чыкканда постоянно ошол акчанын түбүнөн өткөн лотоктор постоянно суу ылдыйды көздөй агат, баягы аллея мененчи. Эмне болгон суу? Мен чөчүп калды. Байланыш үзүлүп калды. Биз ХБКдагы Түлө болду да. ооба тес менен биздин тариф бирдей эле 1134 сомдон буну бизге өкмөт тарабынан коюлган. Баягы эле ошо эшикте суук болсо ошого карап гигине карап төлөнөт. Эшикте канча суук болсо ошончо болот. Мурдагы биз декабрь айында биз 1,5 градус менен алсак средний температураны, а январь айында минус 0,7 градус болуп калды. Ошон үчүн ошонун разницасына 200 сом 300 сом кошулуп калат. Рахмат. Азыр биз ошол атайын бир материал даярдап келген элек. Марат Акимбек уулу өзү чыгып барып бир көрүп келейинчи ушу кандай абал болуп аткан биздин тургундардын жылуулук камсыздоо маселесине деп изилдеп келди эле. Ошону көрөлү дагы. Тургундардын ал жерде бир өздөрүнүн пикирге ушундай сиздерге болбогон иши чыкпоосу айтылган. Ошону көрөлү, андан ары кайрадан түз эфирде маегибизди уланталы. Макул. Ош шаарында быйылкы кышкы жылуулук сезону 2016-жылдын 19 октябрынан башталды. Бирок шаар тургундарына жылуулукка болгон нааразычылык дале болсо күчүндө. Анткени төлөмүнө жараша жылуулук берилбей жатыптыр. Маселен, Кулатов 13 көп кабаттуу үйүндө жылуулук мындагыларды канааттандырбайт. Отоплениянын мааниси жок. Ысык жылуулук бербеди. Менин 4 балам бар. 4 балам бир комнатада тыгылып жашап аттык, еще печке сайып аттык да. Отоплениянын жардамы жок. Печке сайып, светке гана акча төлөп атабыз. Еще отоплениянын эмесинин жылуулуктун жөндөн эме келип атат, акча келип атат. Анда төлөбөсөк болбойт экен эми. Ошого жараша ысыса төлөйт элек, разы болупчу. Светке дагы эме кылбай. Бир гана печке саябыз, үйүбүзгө бир комнатка. Тамак ашыбыз газга кылабыз, чайыбыз газга болот. Бирок отоплениянын жылуулугу жок болуп атат да. 13-үйдө жылуулук жакшы болбогондуктан айрым жашоочулар шаардан жылуулук алуудан баш тартышкан. Күн суук болгон учурда жылуулуктун бар жогу билинбей калган учурларда болот дешет. Ал эми төлөмдөрү жылуулуктун деңгээлине карабай жазыла берет дейт тургундар. Кээде жакшылашып калат, кээде вообще муздап калат. Анан бир айга 1300дөн ашык төлөп аттык. Кече январь айда 1700дөн ашык келиптир. Неге мындай келди, анан ойлонуп калдык. Билбейм, мен азырынча төлөй элекпиз. Ушу январь айыныкына 20-сына чейин төлөш керек экен, эми акча топтоп төлөйбүз да. Кече мисалы үчүн абеттен кийин муздап эле калды батарейкалар. Вообще эле муздап калды. Мен жылытпайт экен десем, кечке мал аз-маз жылып калды да. Ош шаардык жылуулук камсыздоо ишкана жетекчилиги болсо, Ошту жылуулук менен камсыздоо өз нугуна жүрүп жатканын айтышат. Кызмат көрсөтүүнүн сапатын жакшыртуу үчүн кошумча мобилдик от казандар алынып келинген. Алар кубаттуулугуна карап көп кабаттуу үйлөргө орнотулган. Бул жерде орнотулганы 0,6 мегаватт саатына иштеп чыгат. Нерде 2 көп кабаттуу 2 үйгө жана андан сырткары жер үйлөрдү жылуулук менен камсыз кылат. Бир айына средний эсепте алганда 60 тонна көмүр, ушу от казанга 60 тонна көмүр кетет. Анан бул от кананындагы артыкчылыгы бул үйлөрдүн жанына орнотсо болот. Азыр мындай учуп кете турган золдорун кармап кала турган өзүнүн атайын золоолоотилдери бар. Учурда Ош шаардык жылуулук камсыздоо ишканасы 12569 абонентти жылуулук менен камсыз кылат. Анткени менен ишкананын жумушуна бардык эле керектөөчүлөр канааттана бербейт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирде жаргылчак берүүсүн сиздер күзөтүп жатасыздар. Сиздер байланышка чыгыш үчүн ушул экран алдындагы телефондорго байланышсаңыздар болот. Дал ушул жакта бизде байланышта көрөрман бар экен, кабыл алып коелу. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп атабыз, сурооңузду бере бериңиз. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.
азыр анау долоңар карьерге барып көрүп келгенбиз деп айтышат. Кайсы карьерден алып келесиздер көмүр? Кожо Келеңдин карьеринен. Кожо Келеңден алып келишет экен. Ошол Кожо Келеңдин көмүрүнүн сапаты бардыгынан жакшы экен ошондо. Эми баарынан жакшы дебейбиз, тендерден ошолор утуп алган. Ошол жерде суроочулук коюп, андай сапаты жакшы көмүрлөр, Кожо Келеңдикинен да жакшы сапаттуу көмүрлөр бар. Анан тендериңиздер негедир ошол Кожо Келеңдикин утуп алган суроо жаралат. Сиз кандай дейсиз буга? Биз анан буга кошумча жетекчиңер удама үстүнө сурак берип, бирок кармалып ошентип эле болуп атасыңар. Коррупцияга айланган ишкана болот. Сиздин оюңуз кандай болот? Сурооңуз барбы, урматтуу Ребович? азыр ушул окшойт сурасыз. Ушул окшойт болсо ушул бул Кожо Келеңдин көмүрүн сапаттуу деп кантип айта аласыздар? Башка деле сапаттуу көмүрлөр барбы дегенде ушундай пикирин билдирип кетти. кепилдик барбы дегенде. Агродор жоопкерчилиги шектелген көмүр менен бул мага чейин неме болгон экен, бирок алар сапаты жактан, критерий жактан биздин ишканага туура келген экен. Сапатын атайын сертификаты бар көмүр. Ошол сертификаттын негизинде эме кылганда, эми тендерден утуп алган. Айтып бул жерде тендер, эми булардын берген ценасы, мисалы үчүн БР көмүрүнө 189 тыйындан берип атат. БСШ көмүрүнө 119 тыйындан берип атат. Алып, конечно, биз келгенден контрольный топко болот, ар ай сайын контрольный топко болот. Жаңы көмүр келгенде эле биз контрольный топко деп комиссия барып туруп, бир жерге катенияга коюп туруп, ошону чагып көрөбүз. Чтоб сапатын төмөндөтүлбеш үчүн. Контрольный топко. Негизинде тендерди кимдер өткөрөт? Тендерди көбүнчө комиссия түзүп, сырттан дагы бир адистер кирип кеткен бир учурлар болот биздин Оштун практикасында. Негизинде сиздерде тендер кандай тартипте өткөрөт? Аны кимдер өткөрөт? Бизде атайын кандай тендер менен критерий менен иштеген аласыздар негизинде? адис бар. Андан кийин өзүбүздө ошол иштеген адис, анан өзүбүз иштеген адамдар менен атайын комиссия түзүлөт. Ошол адамдардын негизинде тендер өткөрүлөт. Ал жерде бардыгынын Ошол комиссиянын курамына кимдер кирет деген? Кимдер кириши мүмкүн? Маселен, мэриядан дагы айрым бир кызматкерлер кирип калат, бирок баягы башка жактан же болсо ушул мэриядан же болсо башка жактан келген кызматкерлер өздөрүнүн кандайдыр бир компаниясына тартышы мүмкүн. Тендердин комиссияга киргенде дагы ушул кызыкчылыктар, тааныш билиш болуп кетет. Жок, азыркы мезгилде тендерди, азыркы өтүп жаткан тендерлерде азыр төрагалык өзүм кылып атам. Биздин ишкананын ичинде адисибиз бар. Бирөөлөрдүн эч кандай басымы жок, кызыкчылыгын карап айтабыз. Биздин кызыкчылыкты карасак, ошол бирге иштеп алып барып аткан ушул начальник от жаккандардын гана кызыкчылыгы үчүн, ошолордун айткан сөздөрүнө таянып, анан өзүбүз карап, биздин ишканага олуттуу көп оор болбой калган үчүн, болбош үчүн биз мына карап туруп, ал жагынан бул жагынан эсептеп туруп, өзүбүзгө керектүү болгон ошо немелер менен гана иштешип атабыз да. Кыскасы, демек мындан кийин жогорудагыдай маселе болбойт. Жетекчилериңиздер кандайдыр бир жооп берип, жок, эми жетекчи тууралуу айтып эми коргоо кызматтарында түшүнбөстүк болбойт. Коргоо эми ал жерде может түшүнбөстүк болгондур, бирок азыр өзүңөр көргөндөй Беделбай Жалалович иштеп атат. Демек өзүңөр билесиз, ак эле сыңбайт дейт. Демек иши бары жайында да. Рахмат. Убактыбыз аягына чыгып калды. Мындай сөзүбүздү жыйынтыктасак. Бүгүнкү күндө ушул айтып атасыздар, азыркы биздин телекөрүүчүлөр дагы кайрылып өттү. Атайын Марат Акимбеков даярдаган материалда үйүбүздө жылуулук жок. Бирок акча дөмөрчөк убагында тынбай келип турат жана үстүнө туумда кошулуп кетет керек болсо. Мына ушул нерсени эми мына сырткары аба ырайы канчалык суук болсо ошончолук биздин абоненттерге көбүрөөк акча түшөт. Мына ушул нерсени мен мындай ойлоп атам. Эгер сиз макул болсоңуз, балким ушундай кылса кандай болот деген. Аба ырайы ысык болсун, суук болсун, мейли абоненттерге бөлүнүп берилсин. Канча чыгым келсе ошончо бөлүнүп берилсин. Бирок сиздер жер төлөөгө чейин эмес, барып биз чындыгында ысыктык өтө ушундай температураны берип атабыз деп үйүнө чейин кирип, барып батареясын ар бирин карап көрүп, демек мына сенин үйүң ысык. Biz ушунча чыгым коротуп, ушунча биз көмүр коротуп жактык, давайте эми ушуга мынча акча төлөгүлө деп бербейсиздерби?
Анан жөн эле биз жагып атабыз деп сиздердин жагып атканыңыздарды эч ким билбейт азыр. Мисалы жөнөкөй катарда жарандар сиздер кандай жагып атасыздар, кыш суук болуп кеткенде кандай жагасыздар, жөнөкөйдө кандай жагасыздар мисалы билбейт да. Анан кийин суук болуп атат ошого биз акчабыз көбөйүп атат дегендей кылсак, тилегөчүлөрдү балким түшүндүрбөй эле кыйнап аткандай болуп турбуз. Кандай дейсиз буга карап? Азыр биринчи айткан түшүндүрүштөрү жок. Жок, түшүндүрүштөрү айтып берсем, сиздер азыр айтып атсаңар, үйүнө дүмүрчөктөр малында келип атат, үйүндө жылуулук жок деп. Бизге ошол маалда заявление жазса, бизден технадзор барат дагы, эмки жылга сиз оңдошуңуз керек, ошондо жылуулук болот деп туруп, ошол жылда биз бошотобуз. Эмки жылга ал киши эгерде билбесе, заявление жазбаса, мурунку жылы мен жазгам дей турган болсо, ошол жылкы жаңы сезондон баштап кайтадан начисление кете берет. Сиз айтып аткан биз эми подвалга чейин жеткизип берүү деген бул эми өкмөт тарабынан коюлган чек. Биз ар бир үйдүн ичине кирип оңдоп бере албайбыз. Кээ бирлер 30 жылдан бери ашкан таяктары. Сиздер оңдоп бербей эле коюңуздар, бирок үйдүн ичиндеги жылуулукту көрсөтүп, ошого бир сага мына жылуулук келбей аткан себеби мынандай деп туруп, бир аныктап берип коюңуздар. Аныктап. Эгер чындыгында таза бир жаңы ошол батареяларды коюп, түтүктөрүн жаңы орноткон адамдардын деле үйүнө жылуулук келбей атат да. Бизде азыркы мезгилде мына мен келгенден кийин ВДС деген 2 служба ачылган. Бул внутренний домовой система боюнча. Эгерде бизге кайрылса ошол балдар барат, ошол айтылган абонент өзү акчасын төлсө, олар ысытып берип атат. Мындай кандай өтө эле көп жерде болду. Мисалы үчүн Исанова, Юго-Востокто, Кулатовто көп адамдар кайрылып, ошо биздин иштеп аткан адамдардын негизинде 2 бригада бар. Ошолор дальше элеватордон арагын алмаштырып берип ысыткандар болуп атат. Бул жөнүндө эми кандай десек, ыраазычылык каттар дагы келип атат. Сиздерге ушул именно келип эле ошо үй ысыбагандар келип арызданат экенде, атак мен действительно өзү иштеп аткан. Сиз жалаң үй жылыгандар келип рахмат айтат. Үй жылыгандар, жок, менде турат эми жылуулук, ыраазычылык каттар турат. Эми быйыл эле жылкы бир эсептесем. Касым агай, мен ошол жерде маектин жарнамалык тынууга берели, Марат. Жарнамалык тынууга берели, андан соң маегибизди улантабыз. Дагы бир ассаламу алейкум урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер Ош Фильм телеканалынын түз эфиринде жаргылчак берүүсүн көрүп атасыздар. Бүгүн биздин темабыз Ош жылуулук камсыздоо ишканасынын ишмердүүлүгү туурасында болуп атат. Ошондой эле бүгүн биз экран алдында телефон номерлер аркылуу көрүүчүлөрүбүздүн суроолорун алып дагы болушунча жооп бергенге аракет кылып атабыз жана Facebook баракчабыз аркылуу да суроолорду кабыл алып атабыз. Андыктан биз менен дагы да байланышты үзбөй уланта бериңиздер. Суроолор болсо бериңиздер. Марат, суроо барбы? Бизде байланыш бар экен, кабыл алып коелу. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп атабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Алло, угуп атасыздарбы? Угуп атабыз. Мен айтайын деген болот, мени боюнча, көмүр боюнча. Менин азыр аргаттап сол кетсе керек, бирок мына телекөрүүчүлөр угуп койсун дегеним да. 1.9 түйүнөн Кожокеленден Кичалайдан алып келгенге актабайт да. Камазиттерди бир кытын алып келет, жол киресин. Эң ордона темир 90 түйүнөн алып келет. Болса 1.9 20 түйүн актабайт. Биринчи. Экинчи, келген тоннасынан 10 тоннан 15 тоннан 15 тоннан 20 тоннага өскөзсү. Hiç yerine tartı olmayın. Uğataslar düşündünüzler mi? Uğataz. Alan giyin, kariyeri çok memnuniyet tendirgenizdir. Kariyeri çok çıpası olan memnuniyet tendirgenizdir. Ben kamuda gibilere bilsem, size jakşı bileninde bu жерде tam karısı var. Demek siz ağa kariyeri var adamlar tutmayla, kariyeri çok adamlar tutar. Alan elektriklerimizde de kamazdan bir tondan yol giremenine pelottan bir ton 20 tüyden kaldı öyle. Aylık kaçlarının o 5-6 ay vurulur sürüyoruz zarım bütün koyuz. Рахмат, телекөрүүчү, сиздин пикириңизге буга кандай карайсыз? 1.19 тыйындан эми бул көмүр актайбы, мисалы ошол жактардан чындап эле азыркы айткан пикирге кошуласызбы негизинде? Эми кандай десем, биз тендер бергенде 1.19 тыйындан берген. Бизге берилген, мен айтып атпаймынбы? Ошо качествосы бар сертификатын көрсөткөн. Ол кандай кылып алып келет? Бизге ошо коюлган договор боюнча алып келип берсе бизге болду. Азыркы мезгилде алып келип атат.
Анан бул жерде КАМАЗ дейт. Эми биз бул жерде азыр чоң хоболор менен алып келип туруп бизге төгөт. Төккөндөн кийин таразага тартып алабыз. Биздин кампага төгүлөт. Кайтып чыгып атканда ар бир участокко төгүлүп атканда бизде 10 участок бар. Обязательно КАМАЗга тартылып, ошол алып аткан начальник участка ошол көмүрдүн канча тоннасына кол коюп алат. Бирок тендерге катышып атканда сиздерде мындай бир карьера барбы жокпу, сиздерди бизди кызыктырбайт дегендей бир маанеби берип атасыздар? Бизге ошо тендер катышып, договор түзүлгөндөн кийин келишимде көрсөтүлгөндү аткарыш керек. Эгерде келишимде көрсөтүлгөндү аткарбаса, биз сотко кайрылабыз. Бул жөнүндө олорго биз маалымат берилет, договор түзүлөт. Демек, мен түшүнүм боюнча Касым аке мындай экен да. Эгер менин карьерим жок болсо, мен жөн эле сиздерге ал жактан көмүрдү сатып алып келип беремби же урдуп алып келип беремби? Сиздерге ошол тендерде белгиленген суммада алып келип берип койсом болду. Болду. Рахмат. Бирок ал жерде көмүрдүн сапаты каралат, Көмүрдүн сапаты көбүнчө мындай да. Мисалы, сүлүктүнүн көмүрүнүн сапаты мындай, ошондой эле берки дагы каерде Папанда дейбизби, кайсыл жерде айтор каерде көмүрдүн эмеси болсо, ошол жердеги эл билет, мына жердин көмүрүнүн сапаты жакшы, мына жерге жаман дегендей. Сиз ошолорго карабайсыздар. Алып келип берсе болду ушул баада. Бизге алып келип берсе болду. Карьердин өзүнүкү бар, ол бир күндө ошо бизге керектүү тоннаны казып ала албай биз олор менен ишибиз жок. Бизге ошол карьердин ээси же ортодогу адамды түзүп, бизге ошол договордо көрсөтүлгөн маалда көрсөтүлгөн тоннаны алып келип бериш керек. Рахмат. Бизде байланыш бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Саламатчылык угуп атабыз сизди. Мен бул Касым акеге суроо берейин дедим эле, жана Кожо келин бул немеден тендерден утуп алган деп жооп берди да. Ошо өзүңүз мисалы үйүңүздө кайсы көмүрдү жагасыз? Ошо Кожо келиндики жагасызбы? Мен азыркы маалда үйдө ош биримдин көмүрүн жагып атам. Ош биримдин көмүр. Мына бир тонна көмүр алганмын, ошол боюнча иштеп атамын. Эми кымбатыраак, бирок эми бизге жакканга сапаты жакшыбы? Сапаты жакшы. Бул бирок пулу кымбат. Рахмат. Будан бир аз алыстайлы. Бактай рекламалоо иштери болуп кетпесин. Кайсы бир компаниянын рекламасына иштеп калбайлы. Кийинки суроону узатайлы. Бүгүнкү күндө абоненттерди же болбосо калкты тейлөө үчүн дагы канча от казан куруш керек? Азыркы күндө мен айтып атпайм, 7-8 от казандын бирөө иштебей турат да. Бул Сүйүнбаев көчөсүндө, Гелогородокто. Бул жердеги көп кабаттуу үйдүн ички системасы бүтө элек. Азыркы мелде мына бир 10 күнчө болду, ошол жерден Дамком келип акча чогултуп атат. Акча чогултуп иштери бүтсө, сметалары боло турган болсо, ошол жерде биздин от казан бар. Бирок от казандын ордунун коюла турган жери да аныктай элек болуп атат да азырча. Коюлган. Мен мындай түшүндүргүм келип атат да, Касым аке. Мисалы, бир от казанга өтө көп абонент туташып калган болуп атат да. Ошондон да байланыштуу багы жылуулук азыраак берилген нормада жетпей калышы мүмкүнбү? Мүмкүн. Ошол жерлерге бирден экиден балким бир эми болсо, дагы бир жерге дагы бирисин орнотуп туруп, багы абоненттерди бөлүштүрүү ушундай кылсак, канча мындай толук кандуу жылуулук менен камсыздоо үчүн дагы канча от казан керек деген суроо бергим келип атат да. Азыркы мезгилде бизге коюлган котельнердин бунун өзүнүн мощносту бар. Ошол мощностко карап гана беребиз. Эгерде ошол мощность жетпей турган болсо, биз эми кичине резерв коебуз обязательно. Биз ал жерге от казан улаганга уруксат бербейбиз. Тек условия бербейбиз мындайча. Демек, Ош шаарын жылуулук менен камсыздоодо сиздердин аймагыңыздар, сиздерге бөлүнгөн аймакты жылуулук менен камсыздоодо ошол 77 от казан жетет. Толук жетет деп айтпайм, может дагы мына Атабаев көчөсүнөн суранып атат, коюп бергиле деп, Нукаскиден чыккан жерде, ал жерде биздин от казаныбыз даяр. Эгерде ошол жерлерге место табылып коюла турган болсо, ал жерге биздин от казандар коюлуп жылыта баштайбыз. Суроо пайда болду да. Маселен ушул жылуулук камсыздоо ишканасын ушул кыш келгенде гана ушул эстейбиз негизи да. Бирок ушул ишкана менен жалаң гана ушул көйгөйлөр, ушул шаарга мындай көйгөй алып келе турган гана ишканадай бир элге көрүнөт да. Журналисттерге деле бир
караңгы, бул ишканадан пайда келеби жокпу? Негизи эле элден ушу элге кызмат көрсөтүүдөн шаарга пайда түшөбү? Негизи сиздерге, сиздердин ишканага же болбосо мамлекетке кандай пайда түшөт? Эми мен айтып атпаймынбы, биздин ишкана жөлөк пул менен гана турат. Бул жерде мамлекетке пайда түшпөйт. Биздин ишибиз мындай, кандай десем, сыйлуу иш, бирок эч ким сыйлабайт да. Чындыгына келгендечи. Эгерде биз от жакпасак, канча үйлөр, мен айтып атпаймынбы, азыр мына жерде бизде 257 көп кабаттуу үйлөрдө. Эгерден ар бирине от жок болсо, ошол жерден түшкөн үйлөр, адамдар көчөгө батпай кетиш керек, митинг уюштуруш керек. Эми арасында бирден экиден өзүнүн батарейкалары жуулбай калгандар чыгып атат, ата калгандары жылуу, мен баягы айтып кеткендей, ыраазычылык каттарды бергендер бар. ыраазычылык каттарды ала келбесиз Касым аке. Чындыгында сиздерди мактап да койсок болот эле, эгер ыраазычылык каттарыңыздарды окуп, мына шаардын, мына даректеги тургун ушундай ыраазычылык билдириптир деп сиздерге кайрадан бул именно директордун атын эмес, бул ошол участканы тейлеген начальник участкалардын өздөрүнө именно ошол элдердин ыраазычылык каттары бар, менде турат. Эмкисинде Кудай кааласа. Негизи ошол ишкананын ишин такыр жок, өтө төмөн деңгээлде деген адам чындыгында ал тура эмес болуп калат, Баягы көрдүн иши эле десек болот да, көрбөгөн бул көрдүн иши. Жакшы болуп атат, бирок кайсы бир деңгээлдеги маселелерди, көйгөйлөрдү биз ошол алып чыгып, ишине ошолорду да чечип койсок, балким ошол жылуу камсыздоо ишканасына быйыл 100 ыраазычылык кат кетсе, кийинки жылы 300 ыраазычылык кат келип калат деген ойда. Мүмкүн барып маселе жаралбай калат. Маселе жаралбай калат. Бизде байланыш бар экен. Кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Салам алейкум. Алейкум салам, угуп атабыз. Азыр сиз айтып атасыз, алып келип берселе болду, арзан деп атасыз да көмүрдү. Ол андай болбойт да, бул лабораториядан өтүш керек, канча килокалория берет жылуулук. Ошого караган тендерден өтөт да. Эптебел арзан деп алып келе бересиңер. Кожа келеңдик арзан болсо эле жагыла береби же кандай? Мен айтып атпаймынбы, бул жерде тендерде коюлганда биз өзүбүзгө керектүү качествосын, канча келерин бардык критерияларды коебуз. Ал жерден канча гигакалория чыгарат, ошо көмүрдүн мындайча айтканда күйүмдүүлүгү. Ошолорду баарын койгондо ошого туура келгенин алабыз. Эгерде биз койгон критерияга ошо көмүрдүн калориясы чыкпаса, биз аны албайбыз. Ошол себептен булардан атайын өткөргөн, лабораториядан өткөргөн сертификаты болуш керек. Биз көчөдөгү адамдан алып албайбыз да. Бизге дагы иштетиш керек. Аны ошол текшерүүдө, көмүрдүн сапатын текшерүүдө сиздер текшересиздер же өздөрү бир ишкана текшертип келип, анан сиздер өздөрү текшертип келип, лабораториядан чыккан аныктаманы бизге көрсөтөт. Ошол аныктама атайын печат менен бекитилет. Ошол ишкана ушундай кылып туруп өздөрүнүн. Аны сиздер өз көзүңүздөр менен көрөсүздөр, кандай ишенесиздер? Мисалы мага бирөө мына көмүр жакшы деп бир сертификат көрсөтсөм, сертификатты балким жасатып алышкандыр, кайсы бир деңгээлде акча төлөп дегенде менде ой пайда болот да. Сиздер анан кийин кандай ага ишенип эле, демек сертификатың бар экен деп эле алып? Жок, ол башында бизге көрсөткөн сертификат боюнча келген көмүрдү алат. Мен айтып атпаймынбы, контрольный топка деп. Ошол маалда контрольный топ кылганда биз дагы бир рет өзүбүздүн ишкананын атынан барып туруп, ошол лабораторияга ошол көмүрдү беребиз. Алар бизге жагып ошол дагы чыгарып берет. Эгер көмүрдүн мен айткандай качествосы начарлап кетип атса, бая айткандай кариялерине барып, эмне үчүн начарларды олорду көрөбүз. Кайтадан ордуна келип кала турган болсо, ошол маалда контрольный топкадан өтпөй калса, биз договорду эскертме беребиз. Көмүрдүн кайтып сапатты аныктоодо мындай коомчулук үчүн ачыктык кылсак кандай болот эле? Мисалы, массалык маалымат каражаттарын чакырып, мисалы ушундай суроолор жаралат. Кыштын күнү дагы тургундар айтат, ушу көмүрдүн сапаты начар болуп калды деп айтат. Ошондой болбосун. Келди массалык маалымат каражаттары менен биргеликте ушул көмүрдүн сапатын аныктайлы дагы ушуну тендерден өткөрөлү дегендей кылсак кандай болот эле? Менин оюмча дейм. Туура эле болот. Эгерде ошондой кыла турган болсок, биз дайыма даярбыз. Эгер эмки мына Кудай кааласа быйыл эмки жылы боло турган сезонго барыңыздар, чогуу ошол жерден көрүңүздөр. Тендерди комиссия кандай кылып иш алып барганын ачык айкын болсун, элге көрсөтөлү, ким кандай кылып утуп алганын ошол жерден сиздер дагы барып өзүңөр катышуу менен көрсөңүздөр болот. Ал жерде эч кандай менин оюмча коррупция билбейм, эми кандай кылып коррупцияга аралашкан адамдар болбосо бардыгы көрсөтсө, тандап алсаң бул коррупция эмес да. Бирок сиздин ушул айтканыңыздан менде дагы бир суроо пайда болду да. Ушул буга чейин мындай бир баш тарткан учурлар болдубу? Сиз айтып атпайсызбы, ушул эгер сапат начарлап кеткен болсо, биз баш тарткан укугубуз бар, барып эскертебиз, тиги бу деп. Ушундай учур катталдыбы негизи эле? Бизге эми кандай десем, качагалардан, ошо немелерден, чото көмүрдүн
сапаты начар болгондой болду дегенде биз комиссия жөнөттүк деп атпайбы. Кийин ошол эле маалда кайтып үстүнө жаңы көмүр келип калды. Эми айтып атпайм, карьердин чети көчүп кетет экен, улай алып кирип кетет экен, аралашып калган маалда бизге сразу эле сигнал болот, потому что күнүгө ошо от менен именно жагып аткан адамдар айтат бизге, көмүрдүн сапаты мындай болуп атат, жакшы күйбөй атат деп. Биз барып текшерип, контрольный топко кылып, кайтып эле сапатын ордуна койгонго аракет кылабыз. Телекөрүүчү бар экен, биз байланышта кабыл алып коелу. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп атабыз, сурооңузду бере берсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Биз Төлөкөндүк районунда жашайбыз. 14-13, 12 домдордо эч качан жылуулук нормалдуу болбойт. Азыр байкам Элхин айткан баары туура. Мына жерде азыр мына журналисттер абдан туура суроо берди. Силер жылуулукту көчөдөн подвалга киргизип бердим деп коюп, бер жактагы адамдардын кандай жашоосун билбейсиңер. Ал жерде биз абдан ооруу болдук. Баары үйлөрүбүз бетон үйлөр болсо. Мейли муздасын. Бирок ушуга бир чара көрүш керек. Мейли биз жашоочулар ар түрдүү сантехниктерди алып келип, ар кимибиз алып жетишинче трубаларды оңдоп атабыз. Бирөө жакшы кылып кетет, бирөө жаман кылып кетет. Ошон үчүн ушул алган акчаңарды эл дагы тилөө менен сыгып ушул акчаларды төлөп берип атабыз. Баарыбыз өкмөттө иштеген адамдарбыз, айлыгыбыз аз. Бирок жашаган жерибиздеги суугукка эч ким чыдабайт. Сиз ошол жашаган Төлөкөндүктөрдүн үйүнө кирип көрсөңүз, кандай жашап атканын билишиңиз керек. Биз сизден суранабыз. Эгерде ушул акчаны биз төлөйбүз, сиз ошол сантехниктериңизди алып келип, биздин ошол көйгөйлүү болгон трубаларды өзүңүздөр келип оңдоп, ошол жылуулукту толук үйгө киргизип берсеңиздер, биз абдан ыраазы болуп акчаны төлөйбүз. Ошондо сиздердин ишиңиздер алгылыктуу болот. Рахмат сурооңузга. Ушул даректи жазып алсаңыз да болот. Төлөйкөн 13 14 15. 13-14 эми азыр өзү айтып кеткендей, жакшы усталар келип оңдоса жакшы сып атат дейт, начарлар келсе начар дейт. Демек жакшыраак уста оңдотуш керек да. Касым аке, ушул сунушту берип, балким кошумча бир кызмат акы үчүн акча сунуштайсыздарбы, кандай? Кызмат өзүңүздөр барып, ушул жөнүндө айтып кетким келет. Ушул жер төлөөгө чейин эмес, 12-нчи этаждагы үйдүн эң акыркы батирине чейин киргизип берип, өзүңүздөр колуңуздар менен кармап, мына пешенеңиздердеги терди арчып жашаңыздарчы келиңиздер. Мына акча бериңиздер десеңиздер. 2014-жылга чейин бизде ошо техникалык жактан жардам берүү үчүн ар бир метр квадратдан 40 тыйындан акча алынат экен эле 2014-жылдан кийин. 2014-жылда ушул токтолуп калыптыр да, техобслуживаниягачы ошол төлөп аткан абонент ошо акчасын төлөгөндө жылуулук үчүн ар бир метр квадратдан 40 тыйындан алынат. Азыркы мезгилге чейин бизде мына биз ВДС ачтык дедик го, кээ бир домдордун акчасы 100 миң, 50 миң ошонун тегерегинде чогулуп калган. Эгерде ошол домдордун домкому эгер бизге келип териштирип неме кылса акчасын биз беребиз. Кааласа МЖК менен, кааласа өздөрү дагы бир жакшы усталар менен договор түзүп туруп, ошол үйлөрүн оңдотуп алса болот. Элдер өзү акча чогулса 50% акчасын мэрия төлөп берип атат. Мындай ыкма менен быйыл мен билишимче ояк бир 15 жакты үйшүндө кылып өздөрүнүн үйлөрүн оңдоп алышты. Адамдардын өзүнөн эле эгерде ошо подвал действительно 25 жылдан өтүп калган мына айтып аткан домдор, булардын түтүкчөлөр толуп бүткөн да. Рахмат. Демек оңдош керек экен. Бизде дагы бир байланыш бар экен. Акыркы телекөрүүчү деп кабыл алалы. Саламатсызбы? Алло, ассаламу алейкум. Алейкум салам, тезирээк сурооңузду бериңизчи. Мен бул вакилге суроо берейин дедим мына. Бериңиз. Вот шаарга тендер менен Кожокелдин көмүрүн жагабыз деп атасыздар, Ооба. Үйүңүзгө Алайдын көмүрүн жагам деп атасыз. Ооба. Ушу шаарга деле элге деле ошол тендерден Алайдын көмүрүнөн ошондой жакшы сапаттуу көмүр жакса болбойбу? Болот. Рахмат. Азыркы берген суроосуна болот. Эми бизге өзүбүздүн ишканага көтөрө ала тургандай болуш керек. Мен 5 сом 50 тыйындан көмүр сатып алсам, ишкананы көтөрө албайт да. Тем более өзүңөр көрүп атасыңар, ал жерде арзан койсо, булар бизге айткан качествосын бардыгын камдап берсе, эмне үчүн албайбыз? Ошол эле. Демек, эң арзан көрсөтүп
көрсөтүлгөн тендерде эң арзан көрсөтүлгөн сапаты жагынан да жооп берген, кыскасы ар тараптан жооп берген компания менен сиздер келишим түзөсүздөр. Жок, эң арзан дегенде азыр мен муну айтам. Бизге 1 сом 18 тиындан да койгон. Биз 1 сом 19 тиындагысын тандап алдык. 1 сом 18 тиында ушу именно бысышын ошондо коюлган экен. Ким койгон эле? Эми мен нормалда бул жерде иштебейт элем, бирок ошол маалда карап көрсөм 1 сом 18 тиындан да коюлган көмүрлөр бар экен. Биз эң арзан деп аны тандап алган жокпуз. Бизге мына азыркы айтып аткан көмүрдүн критериялар жагынан бизге топ келгендиктен гана тандап алган. Эми ошол маалды өткөргөндө мен катышкан жокмун тендерге, бирок маалыматым бар. Ошол эң арзан көмүр деп атат бул киши. Билбейм, эми Кожокеленин көмүрүн, бул Алайдын көмүрү чыккыча бардыгы эле Кыргызстан Кожокеленин ош жагып эле жүргөн. Азыр эми өзүңөр билесиңер да, барган сайын жакшы деп эле неме кылып кетип атат. Рахмат. Касымбек, рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт мына ушинтип аягына чыгып калды. Бүгүнкү телекөрүүчүлөрдүн биздин сурообузга канчалык процент так жооп бердиңиз? Пайыз. Мен эми болгон өзүмдүн уккандарымдын бардыгын эле толук эле ачыкка чыгарым келди, бардыгын эле так жооп бергенге аракет кылдым. Биздин берүү укканыңызды же билгениңизче жооп бердиңиз? Билгеним боюнча толук эле жооп бергендей болдум. Биздин берүү жакпы? Эми силердин бериңер кандай, мына как домашняя атмосферада болуп, мындай кадимкидей эле маектешкендей болуп отурат экенсиңер. Жакты. Чакырсак келесиз. Кудай кааласа келебиз. Телефон өчүрүп койбой. Жок, баягы ыраазычылык каттарды алып келем. Болду. Рахмат. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз, Касым аке. Чындыгында сиздерге жакшы маек куруп бердиңиз. Телекөрүүчүлөрдүн суроолоруна да болушунча так жооп бергенге аракет кылдыңыз. Мына ушул ишкана мындан ары биз ушул этеги жаман жерден жыртылбасын деген тилекти айтабыз. Ар дайым ушул ишиңиздерге кылган мээнетиңиздерге эл ыраазы болуп, жаккан көмүрүңүздөр жөн эле түтөй бербей, ошол элдин пешенесин тердетип ушундай турсун, үйлөрдө жылуулук болсун. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Дайыма биз менен байланышта болуңуз. Сизге биздин эшигибиз ачык. Рахмат. Ушул келип бергениңизге дагы бир ирет ыраазычылык билдиребиз. Сизге акыркы мындай бир кыска эркин микрофон берели. Ушул элге кайрылуу же болбосо ушул сиздердин кызматыңыздарга бир акы төлөбөй аткан абоненттер да болушу мүмкүн. Мына ошолорго кайрылуу сизге мындай бир акысыз эфир болуп калды. Мүмкүнчүлүк кыска нуска акыркы сөзүңүз. Şu kayırılıp keterim, uşul akçalarda özünün malında төлөсө биздин ишканадагы эми азыңар көргөндөй анча-мынча кайгөөлөр чечип алат элек. Анан элге ушу айтарым дайым үйүндө жылуулук болсун, жарыктык болсун, молчулук, токчулук болсун. Ушу тынчылыкта жолугалы, көрүшө берели. Мына ушундай тилек менен, ушундай максаттар менен биз бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 3 саатка жакын убакытта Ош Прим телеканалынын жаргылчак берүүсүн көрдүңүздөр. Биз түз эфирде болдук. Анын кызматында мен Абайнур Большевиков, ошондой эле кесиптешим Марат Акимбек уулу болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканга чейин сак саламатта туруңуздар. Үйүңүздөрдөгү жылуулук эч качан өчпөсүн. Ошондой эле бактылуулук, береке дайыма ашып ташып турсун деген тилекти айтмакчыбыз.